Тат. Кандайсыздар, жакшы турасыздарбы? Көбүңүздөр баарыңызды эле тааныйбыз, бири-бирибизди. Мен бул жактамын, Мирлан. Айнура абадыжейсиз да? Да. Саламатсыздарбы? Жакшы Мен кыскача турасыздарбы? вводный айтып коеюн, Мени айтып коюңуз. Биздин катарга жаңы кошулган эжекелер бар экен. Ошондуктан маалымат катары айтып өтөлү. Биз ушул онлайн мектепти мындай бир жума мурда баштаганбыз. Бизде 2 жана 4 күндөрү ушул ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында депутаттыкка талапкер болгон депутаттыкка мүмкүн мен активдүүмүн, кийинки созывка дагы депутатка талапкер болот элем деген ниети бар эжекелерге, айымдарды чогултуп, аларга керектүү билимдерди ар кайсы темада, багытта берип жатабыз. Ошондуктан бул Zoom'га, онлайн жолугушуубузга ошол ниети бар эжекелердин баардыгын чакырсаңыздар болот. Мисалы, айыл аймагына карабастан, жашаган ушул территориясына, облусуна карабастан баардыгы ушул биздин катарга кошулуп, билимге ээ болсо болот. Сиздерге ыңгайлуу убакыт атайын тандалган, мисалы, кечки 8ден баштап 10го чейин өткөрүлөт. Ошондуктан сураныч, дагы маалыматтарды таркатып, биздин катарыбызды кеңейте бериңиздер. Анан жана айтып өттүм, биз атайын ушул сиздерге керектүү темаларда билимин берүүгө биз мыкты делген, республикалык деңгээлдеги мыкты деген эксперттерибизди, тренерлерибизди чакырганбыз. Мына бүгүн дагы биздин катарда Мирлан Молдобеков экөөбүз жана Айнура Балакунова эжекебиз турат. Мына бүгүн да сиздерге өзүнүн тажрыйбасы, билими, мыйзамдарда токтолуп, маалыматтарды бермекчи. Активдүү катышууга чакырам баарыңыздарды. Сөзсүз чатка дагы, же болбосо кол көтөрүү иконкасын басуу менен дагы сурооңуздарды берип, тактоочу маселелер болсо, жаралган болсо, ошолорду тактап алыңыздар. Андай ийгилик. Макул. Айгерим, рахмат. Урматтуу айымдар, саламатсыздар? Сиздерди көргөнгө аябай кубанычтамын. Уруксат берсеңиздер, мен көрүндүм, мен кайра өчүрүп эле коеюн, Бүгүн телефондон киришке туура келип калды да. Урматтуу айымдар, бүгүнкү сиздердин биз мурдагы тренингтерди эле улантып атабыз. Сиздер менен бүгүн биз депутаттыкка талапкерлердин планын, өзүңүздөрдүн планын иштеп чыгуу боюнча иш аракеттерди баштайбыз. Мына ушундайки окутуубузду баштоодон мурун биз суранганбыз, сиздерден мурдагы өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды бөлүшүп берип койсоңуздар, бүгүнкү күнгө чейин кандай иш аракет жасап атасыздар? Ана сиздерден сураныч, кайсы айылдык аймактан, ана ким болосуздар, мурда депутат болдуңуздар беле, ошол жөнүндө айтып туруп, ана бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнгө чейин кандай иш аракет жасадыңыздар, айтып берсеңиздер. Анда айымдар, сиздерге сөз, бир 5 мүнөт сүйлөшүп алалык, биздер менен кандай иш аракет жасап атабыз. Андан кийин ана биздин ар кимибиз өзүбүздүн планыбызды жазмакчыбыз. Ошон үчүн колуңуздарга, жаныңыздарга бир ручка, кичинекей кагаз болсо алып алсаңыздар, анткени ар бир кадамыбызды жазып, келечекте ал сиздерге план болуп калат. Мына ушул эки пландын аткарышы боюнча дагы биз сиздер менен жолугушуп тажрыйба алмашып турабыз. Айымдар, анда сиздерге сөз, кандай иш аракеттер жасап атасыздар? Биздин үй тапшырмаларда болуп аткан тренинг мурдагы окутуулардан кийин. Мен баштайынбы? Мен баштайынбы? Мен Масалбек Мавлюда, Ош облус, Карасуский район, Кашкар кыштак Ала Тоо айыл өкмөтүнүн депутаты болдум. Өткөн мурда сезатта зоолук зомдукка каршы айылдарды, ажырашкан айылдарды мурас секилтип яраштырыш боюнча харакет кылып, ошолорду ошо неме яраштырып, ажырашмаслыкка харакет кылып, круглый столлорду өткөрүп отурдум. Ошондой иштарды кылдым. Депутаттыкка талапкер болоюн деп атасыз да, Эми дагы экинчи сезапке депутатка талапкер болуп атам. Ошого карата сиз ошо жолугушууларды өткөрүп жүрөсүз, Мен Хорошо. Рахмат. Дагы кимде кандай тажрыйба? Вот депутаттыкка талапкер катары, депутаттыкка барам дегендер кандай иш аракет кылып атасыздар? Ошону айтсаңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз.
сүйлөсөм болот Мен бекенчи? базар Жүре бер. тургундан мурдагы бешик жон азыр АТРден кийин Акман агам. Аха. Айта бериңиз. Бүлбатма эже, сиздин микрофонуңуз өчүп калды. Микрофонуңузду жандырып коюңуз. Бүгүнкү күндө мен бир жума болуп калды 58 аялдан уже группа түздүм, айымдар группасын. Аха. Ошол жерде шайлоого как талапкер катары мен талкуулап атам. Мен уже негизи төрт жолу да ушул төртүнчү экинчи созывда өтпөй калгам, үчүнчүдө менен сүйлөшүп, негизинен аялдар буга себеби деген эркектерге караганда аялдар социалдык вопросторду жакшы көтөрөт да. Хорошо. Рахмат. Рахмат. Хорошо. Да, хорошо. Мен Анда бүгүн айымдар- эле кирдим. Бүгүн кирдим. Бүгүн Жаңы кирдиңиз, кирдим. Анда урматтуу айымдар, анда барыңыздарды суранам, колуңуздарга кагаз же карандаш же бир ручка алып алыңыздар. Ошол багытта азыр ишти алып барабыз. Биз бир гана тапшырма бергенбиз, ошо шайлоочулар менен жолугушуп, алардын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктай бериңиздер. Анан өзүңүздөр жеке чечим кабыл алыңыздар дегенбиз, депутаттыкка барам деп. Мен ойлоп атам, барыңыздар ошо чечимди кабыл алдыңыздар болуш керек. Анда бир нече кандай кадамдардан өтүш керек ошол жөнүндө маалыматты дагы кайталап айтып койсом, анан маалымат кайталангандан кийин урматтуу айымдар, биз өзүбүздүн жеке планыбызды түзсөк, Мирлан, көргөзүп коесузбу презентацияны? Hazır. Так, урматтуу айымдар, көрүнүп атабы? Görünüyor mu? Азыр көрүнгөн жок. Жок, көрүнгөн жок. Конец Жок, слайда. Жок, Мирлан, жок. Жок, көрүнгөн жок. Hazır Görüngөн hazır. жок. Hazır. Bir minut hazır. Көрүнүп атат. Hazır. Загружается дейт hazır. Эми көрүндү. Бизге көрүнгөн жок. Мирлан көрүнгөн жок бизге. Чыгып кара өчүп калып атат. Бир эле слайд окшойт, O bir slide. Ага, все, здесь видно. Göründü mü? Да. Көрүндү. Көрүндү. Урматтуу айымдар, буга чейин бул теманы караганбыз, депутаттыкка талапкерликтер ыраттуу иш аракетиңиздерди. Азыр сиздер менен дагы бир жолу кайталайлык, анан кайталагандан кийин, ушул иш аракетке карата сиздер талапкер катары биз ар бирибиз өзүбүздүн жеке планыбызды иштеп чыгабыз. Биринчи сиздер менен айтканбыз, эң биринчи эле кадамыңыздар, буга чейин айтып кеттиңиздер, бул штаб түзүү, 2 айдан кеч умас убакта шайлоо күнүнө чейин өзүңүздөрдүн штабыңыздарды түзүп аласыздар дагы, ошого карата шайлоого карата иш аракеттерди баштайсыздар. Андан кийин айылдык кеңешке кандидаттыгына талапкерлерди көрсөтүп, өзүңүздөрдүн талапкерлерге көрсөтүү боюнча иш аракеттерди кыласыздар. Эми орусча айтканда бул выдвижение кылып атасыздар. Бул шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганга чейин 17 октябрдын 2024 жылдын 17 октябрдын saat 18:00 чейин өзүңүздөрдү көрсөтө аласыздар. Андан сырткары сиздер талапкер катары 2 ыйгарымдуу укуктуу өкүлдү тандап алсаңыздар болот деп айтканбыз. Биринчиси шайлоо боюнча жана финансы боюнча ыйгарым өкүл, бул шайлоо күнүнө чейин 30 календардык күн калганга чейин тандап алсаңыздар болот, урматтуу айымдар. Бул жөнүндө да айтылган, эгерде өзүңүздөр жаңгыз иштей албай, бирок сиздерге жардам керек болуп аткан болсо, ушундай ыйгарым өкүлдөрдү тандап аласыздар деп сөз кылганбыз. Эгерде тандагыңар келбесе, мындай ыйгарым укуктуу өкүлдүн кереги жок, мен өзүм эле иш аракеттер жасайм десеңиздер, анда өз эркиңиздер, андай иш аракеттерди жасай берсеңиздер болот. Андан кийин, эгерде сиздер ыйгарымдуу укуктуу өкүлдү тандап ала турган болсоңуздар, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганга чейин ушул укуктуу өкүлдөрдүн документтерин тапшырасыздар.
Андан сырткары үгүт иштерин, иш аракеттерин жүргүзүш үчүн же башка иш аракеттерин жүргүзүш үчүн шайлоо фонддорун түзсөңүздөр болот. Шайлоо фонддорун түзүү, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганга чейин түзүп алсаңыздар болот. Андан кийин талапкер катары сиздер АШКга документтерди каттоого беришиңиздер керек. Бул шайлоо күнүнө 20 календардык күн калганга чейин 28 октябрь 2024 жыл болуп калат. Анан сиздер сөзсүз түрдө АШКга шайлоо программасын өзүңүздөрдүн шайлоого бара турган программаңыздар беришиңиздер керек. Бул талапкер сиздер катталгандан күндөн тартап 5 календарлык күндөн кеч эмес убакытта тапшырышыңыз керек. Андан кийинки кадамыңыздар сиздер өзүңүздөрдүн ишенимдүү адамды үгүтүнө дайындап алсаңыздар болот. Бул шайлоо күнүнө чейин 20 күндүн ичинде аракет жасайсыздар. Андан сырткары сиздер талапкер катары депутаттыкка талапкер катары байкоочуну дайындай аласыздар. Бул шайлоо күнүнө чейин 20 күндүн ичинде аракет кылсаңыздар болот. Андан кийинки сиздердин кадамыңыздар бул үгүт жүргүзүү. Шайлоо күнүнө чейин 20 күндүн ичинде шайлоо күнүнө 24 саат калганга чейин байкоочуну окутасыздар. Байкоочуну да койсо дайындагандан кийин байкоочуну окутуш керексиздер. Бул шайлоо күнүнө чейин 20 күн ичинде. Андан кийин баардык иш аракеттер менен биргеликте сиздер штабтын ишин камсыз кыласыздар. Анан шайлоого катышуу жана байкоо жүргүзүү иш аракеттерин жүргүзөсүздөр. Анан УШКдан жана АШКдан шайлоонун жыйынтыгы тууралуу протоколдун көчүрмөсүн аласыздар. Мына ушул иш аракеттер менен биз биргеликте сиздердин иш аракеттериңиздер аяктайт, урматтуу. Болбой калды эжеке. Ушул иш аракеттер менен аяктайсыздар, урматтуу айымдар. Боюнча сиздер буга чейин да айттык. Бүгүн сиздерге тактоо иретинде эле дагы бир жолу айтып атабыз. Баягы жеке планды иштеп чыгуудан мурун. Эми урматтуу айымдар, ушул боюнча сурооңуздар барбы тактоо иретинде? Менде суроо бар да, Айнура түшүнүктүү эле болду окшойт. Шайлоо айта боюнча бериңиз. шайлоо боюнча эки адамды аныктап алсаңар болот деп атасыз. Шайлоо финансы тараптан да жардамчыларыбызга, аларга мисалы мындай акча төлөм берсек бизге ошибка болбойбу? Баягы жолугушуудачы бизге айтышты, шайлоо борбордук комиссиянын өкүлү айтты. Сиздер 2 ыйгарым өкүлдү өзүңүздөрдүн туугандарыңыздарды алсаңыздар, эгер алар акысыз иштеп берем десе, аларды алсаңыздар болот экен. Бирок үгүтчүнү иштетип атканда, үгүт жүргүзүп атканда, үгүт жүргүзүү үчүн алып атпайсыздарбы үгүтчүнүчү, ишенимдүү өкүлүңөрдү. Бирок ал кишини сөзсүз түрдө акы төлөп, анан келишимдин негизинде алышыңыздар керек экен. Анын суммасы белгиленген эмес да? Суммасы белгиленген эмес, анын суммасын өзүңүздөр белгилейсиздер. Хорошо, рахмат. Үгүтчүнүн саны жок экен да, ишенимдүү өкүл. Урматтуу айымдар, үгүт боюнча дагы өзүнчө баягы үгүттү кантип жүргүзүш керек, өзүнчө дагы биздин окуубуз болот. Анда урматтуу айымдар, сиздерге мындай тапшырма болсо, азыр сиздерге суранат элек, ушул эки көрдүңүздөр сиздердин кадамдарды. Азыр барагыңыздар, ручкаңыздар жаныңыздарда болсо, сиздер өзүңүздөрдүн кадамдарыңыздарды дагы мындай ыраттуу кылып жазып көрбөйсүздөрбү? Мен өзүм жеке кандай кадамдарды жасайт элем деп. Bir 2 минуттан içinde жазып көрөлүчү. Макул. Келгим келип да бирөө менен кышын кушуп аткан болсоң айт. Эрге берилет укпайм мен. Сени хорулуп отуруп.
Урматтуу айымдар, жазып бүттүңүздөрбү? Азыр айтылган маалымат боюнча өзүңүздөрдүн кадамыңыздарды жазып көрсөңүздөр, ким өзүнүн жазганы боюнча маалыматты бөлүшөт? Мен айтайынбы, Айнурга? Телефон Айтыңыз, эжеке Жумагүл эже. саламатсыңарбы? Кутмандуу кеч. Мен боюнча биздин участок бизде деген өзүбүздүн эле айылда болгондо, өзүбүздүн айылда деген 400 жетпеген эле аз эле түтүн. Ошого мен тиги ыйгарым өкүлдү деле албайм, үгүтчүнү деле албайм, тиги байкоочу эчтеке албайм. Мен просто АШКга документ топтоп берем, анан кийин программамды берем. Ушул эле болуп калды да меники. А так өзүм эле бесире Өзү кыдырып койсом калган эле болот. өзүңүз эле жасайсыз, Жакшы, рахмат. Дагы ким айтып бере алат? Мен бере алам. Бирок анан жеке планды сунуш кылганда дагы бир сыйра карап көрөсүздөр. Кагаз ручкаңызды алып койбой туруңуз, Хорошо. Дагы ким маалымат бөлүшөт? Саламатсыздарбы? Мен дагы өзүмдүн оюмду бөлүшө кетсем болобу? Бөлүшө кетсеңиз болот. Мен дагы Жумагүл ападай эле бизде дагы чакан эле айыл, мага дагы үгүтчүнүн эмен кереги жок да. Өзүм эле иштейм. Анан АШКга болсо эмен өткөрөм тиги платформамда. Дагы ким дагы бөлүшүп коет? Мен бөлүшөм. Siz aytın. Айта берейинби? Айта бериңиз. Биринчи кадамым чечимди чыгарып, бул общий штабка канча шайлоочу бар ошону аныктап, ошонун негизинде бизди 5000ден ашып кеткени үчүн мен сөзсүз түрдө үгүтчү и шайлоо боюнча финансылык 2 адамды алышым керек. Неме боюнча да, мындай кагаз түзүндө биринчиси, экинчиси финансы боюнча деп өкүлдөр деп жаздыңыз го. Ошо боюнча албасам өзүм жетишпейм деп ойлоп атам. Анан АШКга немени тапшырам, документтерими. Болду, негизи мен ошону үгүтчү албасам болбойт. Ошону айтып коймокчумун. Болду. Чолпунай эже да микрофонун күйгүзүп атат. Сизде да комментарий бар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Койтабыз Чолпунай эже. биринчи жолу депутаттыкка баратам негизи. Элдер көбүнчөсү суранып ушу депутаттыкка кандидатын кой деп атышат. Ошондуктан мен үгүт иштерине деле эл деле кишилерди колдо топтоп деле үгүттөп бергиле деп айтпайм деп ойлойм. Бирок биринчиден элди кыдырайын деп ойлоп аткам. Эл арасында кандай эң көйгөйлүү маселелер бар, ошолорго мен чечкенге алым жетеби, көзүм жетеби, ошону билип туруп анан ошого жараша кадам таштайын деп аткам да. Урматтуу айымдар, чоң рахмат. Анда мен Мирланга сөздү берсем, азыр биз анда сиздер менен биргеликте ошо планды чогуу иштеп чыгабыз, айымдар. Ручка, кагаз алып алыңыздар. Азыр чогуу иштейбиз, анан видеодо да кайра көрүп алсаңыздар болот, Zoom'дун записи бар да. Бирок азыр белгилеп атканда сиздер биринчи, экинчи деп эле өзүңүздөргө кадамдарды коюп алып, анан кайсы убакта ошону жасайсыздар, ошол эркин аракет кылалык, Азыр өзүбүздүн жеке планыбызды иштеп чыгабыз. Мирлан, анда сизге сөз. Айнура, чоң рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу катышчылар? Мынакей биз сиздер менен бүгүн сиздердин ушу депутаттыкка талапкер катары ушу иш аракеттер планы жөнүндө талкуу жүргүзүп кетебиз. Экран көрүнүп атабы? Ооба. Көрүнүп атат. Азыр сиздер менен ушу баскычтарды, планыңыздарды ушу бир талкуулап кетели сиздер менен, Барыңыздар, ручка алдыңыздар да, туурабы? Мынакей көрүнүп аткан планды карасаңыздар, ушу сиздердин ушу талапкер катары катталгандан кийин ушу өзүңөрдүн иш аракеттер планыңар болот да. Бул мынакей иш аракеттер планынан анан ишке ашыруу мөөнөтү, бул сунуштамалар кетет жана ошондой эле мыйзамдардын талаптары да. Сөзсүз аткаруу мөөнөтү болуш керек бул жеке пландын. Ошондой эле натыйжасы кандай болуш керек. И анан эскертүү жана кошумча маалыматтар. Эми баскычтарды көрөйүл да, сиздер менен чогуу талкуулап, активдүү катышып бериңиздер. Мына биринчиси ушу даярдык көрүү баскычы дейт. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер болуу тууралуу чечим кабыл алуу.
Мынакей сиздер жанатан бери айтып атасыздар, мына бүгүнкү мына катышып аткандар, мына 70тен ашык айымдар бар. Бардыңыздар эле ушул чечимди кабыл алдыңарбы? Мисалы араңарда барбы? Мен азыр ойлонуп атам, койсомбу, койбосом деген же баары эле чечим кабыл алдыңарбы? Только койбогондор эгер айтсаңар, мына мен ойлонуп атам азыр депчи ушу чечимди. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мирлан кандай? Жакшысыңарбы? Жакшы Гүлбарак эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен ойлонуп турам неме, Мирлан. Сиз ойлонуп турасыз, Бирок себеби эмнеден ойлонгонуңуздун? эл кой деп атат. Анан мен өзүм ойлонуп атам. Ойлонуп атасыз, эле? Ну коюңуз да, сизде айымдар керек да, эл үчүн кызмат кыла турган. Сиз анысы деле ал үчүн канча кызматтар кылып жүрөсүз. Как раз таки депутат болуп, талапке Эң акыркысы койсоңуз жакшы да. Эң акыркысы кече бүттү, Кудай кааласа, бир айылга 700 метр асфальт басылып, ошол менин салымым болду, Кудай кааласа. Элдин салымын да кошо төлөп бердим, ушундай болду да, Кудай кааласа. Жакшы. Жакшы. Дагы башка айымдар барбы? Ушу ойлонуп атабыз. Рахмат. Рахмат эже. Мен да ошо биринчи жолу баратам, бирок азыр мындай көпчүлүк элдер ушу кандидатын койду атышат, бирок мен ойлонуп атам да, чындыгында. Хорошо. Анда ушу азыр да саламатчылык. Мен да ойлонуп турам. Мен да ойлонуп турам. Анткени деген азыр деген ошо депутатты баягы бюджетти дагы мамлекет тарапка алат экен деп атышат. Кандай өзгөртүүлөр киргизгенин дагы азыр айтылбай туруп атат. Ошо УШКдан дагы кичине ушул депутаттыкка талапкер болгондон кийин депутат буюрса депутат болуп калсак кандай эмелерге, чечимдерге барабыз, кандай иштерди жасайбыз, ушуларды бир байкаш керек болуп атат да. И так эле деген депутаттардын кадыр баркынын баары кетип баратат. Баардык болгон жактын баарын эле административдик немелерди эле колго алып атышат. Баягы мынакей моореки жалаң өкмөттү дагы шайлоону алып салышты. Анан эле бюджет чечкенге анан кол көтөрүп, кол түшүрүп, антиптик кеңеш мындай көп депутаттыкка көп эмелер жок болуп баратат да. Анан мен да ойлонуп туруп атам да, ушкадан ошо эмелерди алышыбыз керек болуп атат да, маалыматтарды. Хорошо. Ойлонуп көрүңүздөр, эми баягы койсоңуздар, эл үчүн кызмат кылсаңыздар дагы көп мүмкүнчүлүктөр болот. Такыр эле мамлекеттик башкаруу бүт эле баарын өзүнө ала бербейт, бирок сиздерге дагы көп мүмкүнчүлүктөр болот эл үчүн кызмат кылганга буюрса. Мирлан, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, рахмат эже. Мен бул экинчи созывга өзүм коем деп атам, бирок айылдан, жаштардан, ошо аялдардан чыккыла, кыздар, келиндерден деп айтып атам. Эгерде эч ким бел байлап чыкпаса, мен кайта коем. Эгер жаштардан чыга турган болсо, мен даярдап өзүмдүн ордума чыгарам да. Мен ошол максат менен кетип атам. Ошон үчүн маалыматтарды өзүм алып атам да. Мирлан, уруксат берсеңиз, урматтуу айымдар, анда мындай кылалык. Азыр өзүңүздөр жана айтып аткандар, ойлонуп аткандар, могул жерге ошо планыңыздарга азыр 1 деген номерди жазып туруп, сиздер качан ошо чечимди кабыл аласыздар жазып коюңуз. Бүгүнбү, эртеңби же бүрсүгүнбү, ошону жазып коелук. Анда Мирлан, сиз экөөбүз толуктуу биргеликте эле толуктоолордун баарын жаза бербейлик, могу аткаруу мөөнөтү дегенге бир цифраны коелук да, сиз жазсаңыз болот да. Давайте. Мен жазам. Ошо кайсы күнү мисалы чечим кабыл алыш керек? Ну, эртеңки күндү коелук, Давайте, 27 сентябрь. Ооба, 27 сентябрда биз чечим кабыл алабыз да. Калгандары эгерде буга чейин кабыл алган болсоңуздар чечим, анда жазып кое бериңиздер ошол жерге. 27 сентябрга чейин? Жок, чечим кабыл алуу деп эле өчүрбөй, датасын эле жазайлык, Датасын эле жазайлы, 27 сентябрь. Ар ким өзүнүкүн жазат, урматтуу айымдар, Ар ким өзүңөрдүн жазасыңар, ооба. Бул жерде дагы мына көрсөтүп атат, ишке ашыруу мөөнөтү бери дегенде 2 ай мурда чечим кабыл алыш керек да. Вот. Анан мыйзамда ушу шайлоо күнүнө бери дегенде 30 календардык күн калгандан чейин чечим кабыл алыныш керек да. Вот. Эми биз берде силер өзүңөр мөөнөт коюп атасыңар, 27 сентябрь мынакей мисалы да. Вот. Түшүнүктүү эле да. Бул биринчи пункттун натыйжасы кандай болуш керек? Бул өзүнүн талапкерге көрсөтүү же чечим болуш керек, жеке чечим болуш керек да.
эгерде жанагы шаардык кеңештерге болсо анда саясий партиянын катарына кириш керек да, ошондой чечим болуш керек да. Экинчиси саналаштардын командасын штаб түзүү дегендей. Тарапкер катары, то есть тарапкерлерди колдоо топтору, вот ошондой болуш керек. Эми жана силерге айтып атасыңар, көбү бизде ошо саналаштар деле жок, өзүбүз эле үгүт компаниясына чыгабыз депчи. Бул жерде ошо саналаштар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек, жолугушууларды өткөрүш керек, планды даярдаш керек, милдеттерди бөлүштүрүп бериш керек экен да. Вот араңыздарда жана мен түшүнүгүм боюнча айттыңыздар, биз өзүбүз эле үгүт кылабыз, өзүбүз эле элге чыгабыз депчи. Балким араңыздарда барбы ким ушундай бир ушу саналаштарды даярдайт, команда түзөт, штаб түзөт дегендер. Ошолор өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен бөлүшүп кетесиңерби? Балким өткөн шайлоодо ошондой кылгансыздар, азыр ушундай пландап атасыздар. Ооба. Мен айтсам болобу? Гүлмиреже, давайте. Мен экинчи созуп кетип атам. Мурдакы эле депутат болгом. Биринчи созуп, азыр экинчисине кетип атам. Чечим кабыл алгам. Тарап аткан маалда эле, себеби биз ошо созуп малда жазып аткарып аткан иштерибиз бар, проекттер боюнча иштегенбиз. Ошо иштердин аягына чыгаруу максатында кайра кетип атам. Айылда көрсөтүп атат, бирок мурунку созукта деле биз ушу үгүттөгүчүлөрдү шайлап, ар бир айылга дайындап, айылдын көчөлөрүнөн дагы үгүтчүлөрдүн тизмесин алганбыз да, каттаганбыз. Мына саналаштардын тизмесине ошого окшоп кирип кетет, бирок негизи кошумча адамдар менен чогуу баргам. Өзүм мындай барган эмесмин да, өзүм үгүттүү жолдорун жүргүзбөгөм. Айылды сөзсүз кыдырганыңда өзүң аял бир мен айылдын келинимин, ошо себептен сөзсүз койгонумда эле, талапкерлик койгонумда эле үгүтчү сразу дайындалып, ошо үгүтчү менен ар бир үйгө кыдырып, айыл менен таанышып, ошолордун кандай көйгөйү болсо толук таанышып чыккам. Мен сөзсүз алам и штаб түзөм. Штабты түзөсүз, Сиз ушу штабты кайсы мөөнөттө кандай коеюн деп атасыз? Качан түзөсүз, кайсы мөөнөткө чейин? Биз азыр документ тапшырып атам мен. Кече 2 күндөн бери жана диплом дарить этип, нотариус ошо жана фотолорун немелери чыгарып, календарлар даярдап, уже ошолорду аткарып атабыз. Бирок штабтын күнүн мына күнү түзөм деп айтпадым, себеби АШКга немеме документтерими толук тапшырып бүткөндөн эртеси күнү уже ошо штаб боюнча деп баштайм. Узагы менен 3 күн. Примерно мөөнөтүн койсок болобу? Өзүм мисалы шайлоо күнүнө чейин бери 30 календардык күнгө калганга чейин түзүш керек да негизи. А так бери деген 2 ай мурда чечим кабыл алып коюш керек. Сиз уже чечим кабыл алыптырсыз. Вот мисалы да. Мына 17 ноябрда болсо 17 октябрга чейин уже демек штаб түзүлүп, бул команда түзүлүш керек, Ооба. Туурабы? Кайсы мөөнөттү коюп койсок? Өзүңөр айткылачы, мына сиз мисалы 17 октябрь болсо мен 10 октябрбы мисалы? 1 октябрдан деп коеюн дейм. 1 октябрда? 1 октябрь күнүдөн кое алам. Дагы кимде бар ушундай? Мен да штаб түзө турган болуп атам, буюрса мынакей болот деп. Барбы бараңыздарда? Же балким бизде мындай өтө штабты пландаштырып атканыбыздын себеби бизде айылдар после атерден кийин бул штаб менен иштебесек болбой тургандай да, себеби биз тааныбаган айыл жактан голос алышыбыз керек да. Азыр бизде 3 айыл кошулуп кетти. Мурда өзүмдүн гана айылыман чыксам, азыр мен коңшу айылдан 3 айылга кошулган да. Ошол себептен мен үгүттөө иштерин жүргүзгөнү и штабта жолугуп иштерими пландап алсам, мен көздөгөн максатым мындай көңүлүмө толбойт да, кулпума. Ошон үчүн мен башында эле тандадым. Демек бул штаб түзүү, ушу саналаштарды командасын түзүү боюнча штаб түзүү, бунун жакшы жактары бар экен да. Ошондойго чакырып кетет элексиздер, ушунун пайда жагы, туурабы? Чакырып кетем. После атерден кийин бардыгы эле ошондой болсо керек. Сөзсүз өтө жеңилдик. Бардыгын эле өзүң ойлоп, өзүң чечип, өзүң кыйнала бериштин кереги жок. Сен ойлогондон башка да колдоочулар чыгып калат арада. Мен мисалы үчүн депутаттыкка кайын журтум ошо айылым өзү биринчисинде сунуштаган. Ошол себептен эле келгем.
ошо коркуп кандай болот деп ойлогом. Келин айылга кантип мындай чогулуштарда сүйлөйм, кантип жооп берем, чоң аксакалдар суроо берсе деп ойлочумун. Кийин өкмөткө барып, баары бир багытта окууларга барып, ушундай үйрөнүп, кайсы проект боюнча үйрөнүп, зордук зомбулуктуу окууларына барып, бир да окууну калтырбай окуп аттык бизде. Өтө ынтымакта болуп аялдар. Ошонун негизинде мага эч кандай оорчулук тийбеди. Айылда деле чогулушта, ар бир чогулушта деле туруп, сүйлөп, суроолоруна жооп берип, кайра ал акыбал сурап, мындай өтө жакшы болду да, мен үчүн жакты депутат болгон. Рахмат Гүлмира эжеке. Ким дагы Гүлмира эженин угуп атам. Мен да сүйлөшөм. Эмне жанагы айтып атышпайбы, бизде 400 шайлоочу деп, аларга 2 адам иштесе болот да. Анан бизде мисалы 3000ден жогору, бизде да мурун 4 мандаттык эле, азыр быйылкы закон боюнча бизге азыр 5 мандат болуп калыптыр да, 2 айыл, тоодо айылдар кошулуп калыптыр. Ошондо сөзсүз бизге дагы штаб түзүү зарылчылыгы бар да. Бирок биз мурункуда деле штаб болгон, бирок аларга өзүбүздүн эле тааныштар болгон. Мисалы мен жашаган жерде менин кайын журтум, же өзүмдүн туугандарым, же классташ тигиндей жок да, биз бул жака көчүп келип калганбыз. Анан эл көтөрүп чыккандан депутат болгонбуз. Бирок ошо эл өзү уюштурган. Анан мен эми мына азыркы жаңы неме боюнча штаб түзүү зарылчылыгы бар деп атам да. Сөзсүз түзүп, анан ошо талапкерлер биздикке чыкса, себеби жетишпейбиз да ал нерсегечи. Анан бул азыркы жогорку жакта айткандай, добуш алыш үчүн биз жаңы кошулган айылдар менен неме кылышыбыз керек да. Штаб түзүп ошол менен байланышыбыз керек, ошол жерлик адамдар мененчи. Андан кийин ошол бул жак айткандай эле биз өзүбүздүн программабызды көтөрүп чыккан маселелерибиз бар да, мурунку немеде мисалы менин деле алдыга койгон жанагы сиерге киргизген маселелерим бар да. Мен ошону дагы жылдырып айылды немен тийиш үчүн кайра баратам да азырчы. Ошондо сөзсүз штаб, ошол штаб түзгөндө ошол саналаштар менен кийинки жумуштарда кошо иштешебиз да. Ошол сенин мисалы мен айылымда айылды 4кө бөлгөнбүз да, 4 бөлүп ар бөлүктө 2ден 3төн аял бар да, эркеги деле бар. Силердин кайсы маселеңер бар, кандай кылабыз, кантип баштайбыз, кантип чыгарабыз. Сен маселен кайда ошондой маселени ушул немеде шайлоодо деле пайдаланса болот да. Мен ошондой план менен баратам да. Ошолорду азыр дагы депутат баргандан кийин ишти алдыга жылдырууда дагы колдоном да буларды. Жакшы. Жакшы экен. Ийгилик, действительно штаб түзөйүн деп атсыздар, жакшы ой экен. Бул ошо штаб түзгөндөн кийин биз азыр мына предварительно силердин айтуңузча 1-октябрь коюп атабыз. Бул 1-октябрга чейин ушу как раз таки неме саналаштар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү, жогулуштарды өткөрүү, анан кийин планды даярдаш керек, ошо милдеттерди бөлүштүрүп бериш керек да. Ар бир ушу саналаштардын арасындачы. Вот 1-октябрь деп койдук, Кийинкиси 3-үчүсү потенциалдуу шайлоочулардын элдин да мындай неме керектүүлөрүн аныктоо боюнча иш-чараны өткөрүү. Ошондой иш-чараларды кимде мисалы сиздерде ушундай бир дагы эле кандай бир тажрыйба бар, ушундай бир өткөн созывдабы же азыркыда силер ушул ишти баштадыңарбы, ошол боюнча дагы оюңарды бөлүшүп кетсеңер. Bunun дагы ушу мөөнөтү шайлоо күнүнө бери 30 календарный күнгө калганга чейин ушундай бир жогулушууларды уюшуш керек да. Мен сүйлөйм ба? Да. Мавлюда эжеке. Неме мен бизде 38 айыл бар да жамаатыбызда. Биз ошо 38 айылга айлык төлөбөйбүз. Алар бизге неме бизде 30 неме 10 мандаттык бар. 10 мандаттыктын 3 немеси да биздин шайлоочулар иштейт, кыздар. Ошолорго мен только ишенчлик аялдарды коюп коем дагы өздөрү неме кылат. İşteşet. Nime kal menге işleş berет да, алар бекерге иштеп берет. Алар өткөн сазыпта ham мага бекерге иштеп, агитацияны ham бар жок өздөрү жүргүзүшкөн, өздөрү неме кылышкан. Эми азыр дагы ошо 38 айыл иштейт мен менен. Топтаныш болсо биз барып депутаттар менен чогулушуп, не ишти аткарам десе, ошо иштарды ошолордон эшитип, не ишти аткарышыбызды. Анан биз ошолор сөзүн аткарып бергенбиз. Бизden проект иштейбиз. Демек сиздин жанагы 8 айыл киши ушу шайлоочулардын ушу мукташтыктарын аныктап чыккан да, туурабы? Аныкташып атабы? Ошондо кандай көйгөйлөрү бар, көйгөйлөрдүн түзмөлөрүн аныктап, ооба. Аныктап мага алып берген, мен ошолордон неме план түзүп ишти баштаганмын да.
чогулуш өткөрүп. Жакшы Ар экен, бир айыл Мавлида эжеке. Рахмат. Жакшы мисал. Дагы кимде бар ушундай? Мавлида эжеке айткандай, балким сиздер да ушундай иштерди көрүп атасыздар. Гүлмира эжеке. Мисал, биздики ошо былтыркы эле шпаргалкамды колдонуп атам азыр делечи. Мурдакы сазывда өткөн, мурдакы сазывда колдонгон как раз ошондо саналаштардын тизмеси эже айткандай сөзсүз керек болот. Азыркы түзүп алганыбыз кийин делечи саналаштардын тизмеси, анан кийин биздин мурда бир айылдан шайланган барганым үчүн мен бир айылда 12 көчө бар. 12 көчөдөн ар бир көчө айымдарын шайлап алганбыз. Ошо өткөнкү сазывды бүткөндө башталганда эле. Мен өзүм иш алып баруу үчүн биринчи проект түзгөнүмдө өзүмдүн айылыма түзгөм. Биринчи айылда бир айылдан 12 көчө бар. 12 көчөдөн көчө комитети бир женсовет шайланып туруп, общий бир айылга. Анан 12 көчөгө бирден көчө комитети шайланганбыз. Аларды шайлаган максатыбыз айыл менен тыгыз байланышта болуу. Себеби анан толук маалыматты элдин санын, канча жаш, канча кары, канча төрөй турган канча жаш кыз, ошо курактар менен бөлүп группа түзүп, ар бири менен өзү менен отдельный байланышта болуп атканбыз да биз. Алардын ичинде жакырлар кайсы, оорукчундар кайсы, ошого өкмөттөн келген жана 25 пунктубузга туура келген гана ишти ушулардын багытында аткарып атканбыз. Демек топтор менен жолуккан экенсиздер да, жаштар менен, аялдар менен, карылар менен өзүнчө, ошондойбу? Өзүнчө, аралыгы ар 10-15 жылдык болуп, ар биринин өзүнүн группасы түзүлгөн. Мисалы жаштар 25тен 35ке чейин, 35тен 50ге чейин, 50дөн кийин уже аксакал айымдар. Аларды эмне үчүн аксакал айымдар группасы болгон? Себеби аларды энелер күнүнө, сыйлуу күндөргө өзүнчө ар бирин тизмелеп, ошого ар кимдин өзүнүн убагында мындай атааңдаштуу болбосу үчүн ошо тизме менен кетип аткан. Ошо жаштардыкы уже кийинкиде жана кайненеси менен бир группада болуп калат, кээде өзүн ачык айта албайт. Зордук зомбулук менен биз ошо эки группа менен тыгыз байланышта болдук. Ушундай. Рахмат. Гүлмира эжеке, вот сиз айтып атасыз, ушуну жакшы мисал экен, рахмат. Вот негизги кайсы көйгөйлөр чыкты, ошо тизмеси кандай болду эле, эң негизгиси көйгөйлөр да, эң негизги. Эң негизгиси көйгөйлөр биринчиден ошо арада бир айыл болсок деле сезбейт экенбиз. Зордук зомбулуктар болот экен, тынч айылда деле бар экен, ал бизде делечи. Алардын алдын алуулар болду, түшүндүрүү иштери жүрүлдү. Экинчиден жакырчылыкты жоюу боюнча иштедик. Тизмеси туура эмес түзүлгөн аерден көбү аныкталды. Ошо пособие боюнча көп сөздөр болуп атты, алар боюнча чечилди. Сөзсүз ар бирине катышып ушундай болуп аттык. Жаштар боюнча ушу өзүнүн оюн толук айта албай, бул жерде дагы зордук зомбулук көп катталып атты да. Себеби атам урушат, азыр миграцияда ата-энеси көп, тайэжеси, тайнесинин колунда жүргөндөр өзүнүн оюндагы эрктүү сөздү сүйлөй албайт экен да. Анан ошолор менен жекелештеп зордук зомбулукта конкурстарды уюштуруп, ошо ачык айтуу боюнча жана көшүк артында айтчы, кыйкырып айт, сенин айтканың эч ким укпайт дегендей кылып, адам мындай айылыбыз менен мындай алакандай гана көрүнүп калды да мен бир айылымчы. Ошондой иштебедик. Демек сиз Гүлмира эже ошо көйгөйлөрдү аныктап чыккандан кийин, ошо депутат болгондон кийин сиз ошо көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп, иш аткардыңыз, туурабы? Аткардым. Андан мисалы ошо айылда суромжулоо жүргүзүп атканда ар биринин ошо өкмөттө 25 пунктка ылайык келген, мисалы үчүн күнпомоштор келип калат, эс алууга жана карыларды сыйлоо күндөрүнө, ушундай күндөргө барып атат. Анан районго чыкканда, өзүбүз айыл эмес, районго чыкканда деле ушу проекттер боюнча иштегенде, азыр камыр туруш боюнча проекттер 8 миллиондук ишке ашып, өнөктөшүм бар. Биринчи барган үчүн өнөктөшүн жаздык. Мирлан, менде кошумча болуп атат, могу жерде сиздин мисалыңыз өтө жакшы болуп атат. Азыр эми бул жерге ошо өзүңүздөрдүн күндү жазып койсоңуздар, кайсы күнү сиздер шайлоочулар менен барып жолугуп, ушундай сиз атаган иш-чараларды өткөрүп, анан көйгөйлөрдү аныктайсыздар. Ар бириңиздер жазыңыздар, азыр аябай сонун мисал болду. Гүлмира эже, сиз кайсыл мөөнөткө чейин ушу пландап атасыз азыркы шайлоодо, мисалы?
Октябрдын канчасына чейин? Октябрдын биринен 3 күндүн ичинде штабты белгиле. Мен сөйлөсөм болобу? Болот, Мен болот. оюмду айтпайынчы. 1-октябрда Кыскача да током. неме ооба, место бар, даяр уже. Аны түзүп иштеп 3 күндүн ичинде аны кылсак, уже менин бир суроом бар эле. Эгер мен 3 күнү болуп, 4 күнү шайлоочулар менен жолугушсам, мага мындай кандай десем, мындай эрте жолугушуп аламбы деп бир окууга катышпай калдым, ошон үчүн суроо берип атам, кечиресиңер, бул неме өтсө. Мен уже шайлоочулар менен жолуксам боло берет да. Силер азыр бул потенциал сиз мукташтыктарды аныктап атасыз да, элдин деп атат, элдин керектүүлүгүн аныктоо боюнча иш-чараларды өткөрүү боюнча сиз азыр мөөнөт коюп атасыздар. Ушу качан? Берде мыйзамда шайлоодун күнүнөн бери дегенде 30 календардык күнү калганга чейин деп атат да. Демек 17-октябрга чейин сиз эл менен жолугуша берсеңиз болот да. Сиз уже талапкер катары коюлгандан кийин, уже как неме регистрациядан өткөндөн кийин. Хорошо, рахмат. Мен тактап коеюнчу бул жерден. Ноореки эл менен жолугуу, керектүүлөрдү аныктоо. Бул сиздердин программаны түзгөнгө эле керек. Сиздер эртерээк жазсаңыздар өтө жакшы болмок. 1-2 күндүн ичинде эле жазаңыздар, Сураныч. Бул керектөөлөрдү сурап, сиздер шайлоого кетип атам дебей эле, ошондойки калктын керектөөлөрүн аныктайсыздар, кайсы көйгөй менен иштеп, сиздер келечекте шайлоого барасыздар, ошонун эле тизмегин алыш керек болуп атат да. Ошон үчүн сиздер ким жаза элек болсо 1-2 күндө эле коюп койсоңуздар жакшы болот эле. Программа түзгөнгө керек да бул. Вот как раз таки кийинки пункт ушундай болуп атат да, программаны даярдап чыгаруу боюнча. Неме кайсы мөөнөттү коелу? 5-ин койбойлу, жетиспейт этпейбизби? Кимде кандай сунуш бар? Менде 5 бар. 5-октябрга чейин деп коелу. Ооба. 3 күн болуп атпайбы, Милан? 3-ü 5-и деп койсок болсо керек. Мен ошону белгиледим да, өзүмкүн. 3-ü 5-и, Сиздерге. Мен ошо көйгөй боюнча өзүм оюмду айтып Өтө алыс кетип калдыңыздар Мореки. Көйгөйлөрдү аныктоо боюнчачы жакынкы арада өткөрсөк болмок. Анткени сиздер документтериңиздерди тапшырыш керек болуп калат да. 1-2 күндө элечи ушу сентябрдын аягына чейин эле жаза кылачы. Октябрга өтпөй эле коелу, урмат кайымдар. 30-уна чейин. 30-уна чейин. Ооба. 30-уна чейин болот экен. 30-сентябрь, Да. Хорошо, хорошо. Кийинкиси шайлоо алдындагы программаны даярдап чыгуу. Как раз таки ушул сиздер жанагы иш-чараны өткөргөндөн кийин, керектүүлүгүн аныктаганга дейин уже программага өтөсүздөр да, шайлоонун алдындагы программаларды даярдап чыгуу. Шайлоо күнүнө чейин 1,5 ай калганда. 1,5 ай болгондо 45 күн. 45 күн. Айымдар мындай болуп атат, сиздер каттоодон өткөндөн кийин 5 күн каттоого барасыңар да, документтериңерди берип. Анан ошондон кийин 5 күндөн кийин ушу программаларды бериш керек болот да. Анан ошону да эсептеңиздер, кайсы күнү каттаганы барасыздар, ошондойки документтериңиздерди тапшырасыздар. Анан ошондон кийин ушу шайлоо программасын кошо бериш керек. Муну деле өтө создуктурбаңыздар, Сураныч. Саламатсызбы, Айнуржи? Биз документтерди өткөзгөндө эле программаны кошо тиркеп өткөзө берсе болот да, туурабы? Ооба. Болот, болот. Ошого чейин жетишесиңер, жетишсеңер андан жакшы да. Канчанчы октябрь деп коелу? Биринчи созупка барган үчүн, көйгөйдү билген үчүн биз деле азыр документти ошо планыбыз менен кошо эле тапшырып атам да, мисалы мен. Анан жакшы, жакшы. Бунда Ну хорошо, допустим. Урматтуу алып баруучулар өздөрүгө сурасак болот. Мен мына жаңы депутаттыкка коюп атам, бирок буга чейин иш тажрыйбаларым болуп келген. Өзүм баягы элдик көзөмөлдө иштеген үчүн азыркы эжекелер айткандай бардык сфера менен иштеп келгенмин. Жана мигранттар боюнча үйдөгү зордук, зомбулук, кайын келиндин ортосунда келишпестик, чек көбүнчө мына өкмөт тарабынан алып коюп, бизде Кара Сууда жашайм, көбүнчө ушу чек берилбей калган, жана үлчтөрдөн алып коюп, дагы жол туурасында ушундай, короче, элдердин проблемалары боюнча иштеп эле келген, бирок депутат болгон эмесмин. Азыркы күндө элдер койгула деп атат, кой деп атат, иштеп атам, бирок
Сөзсүз түрдө биз штаб түзүшүбүз керекпи, ушул шартпы? Анан жанагындай өзүбүзгө баягындай агитация кылганга адамдарды алышыбыз керекпи же алыштын деле кереги жокпу, элдер өздөрү шайлайбыз десе? Эми аны өзүңүзгө караңыз, эжеке. Бул жерде жана ошо мисалдар келтирип кетпеди, штаб түзүү жакшы пайдасы бар экен, жакшы жактары бар экен депчи, баягы тажрыйбасы менен бөлүшүп кетпеди. Ошон үчүн биз кеңири укпадык. Эгерде жок, СМИга кереги жок штаб түзүү десе, андай өзүңүзгө караңыз. Вот андай жагы бар да. Ошо өзүнө караса болобу же сөзсүз түрдө ошондой болуш керекпи дегеничи. Себеби мен буга чейин эч кандай эч нерсе көргөн эмесмин, адамдар менен жолугушкандарын деле билбейм, ушу мына айылдык кеңеште депутаттардын эч кандай эч нерсеси эмесмин азыр. Бүгүнкү күндө бүгүн сабакка кирип көп нерсени деп атам, ошон үчүн сурай бердим. Рахмат сиздерге. Так, урматтуу, мен толуктап коеюнчу, Мирлан. Мындай болуп атат да, биз бүгүнкү күндө тажрыйба алмашып атат башка айымдарчы, мурда барып көргөндөр. Сиз ошо тажрыйбаларды дагы угуп атасыз азыр. Бирок штабты түзбөй деле койсоңуз болот, түзсөңүз да болот. Бирок жаңгыз мондай иш аракеттерди жасоо кыйын болуп калат да. Ошон үчүн түзүп, өзүңүздүн кызыктар тараптардын баарын топтоп алып иш аракет алып барсаңыз жакшы эле болмок да. Бирок көрүңүздөр, карап көрөңүздөр да. Анда кандай кылдык? Шайлоо программасын даярдоочу кайсы мөөнөттү койдук? 30 сентябрга чейин. 30 сентябрь? Да. Хорошо. Сунуш болгон. Менде бир суроо бар, мүмкүнбү? Саламатсыздарбы? Мамилетиңиздер менен. Мен Саздык кеңештин 2 сазык депутаты болгон Бегматова Айнурамын. Менде мындай суроо. Менин келиним, уулум ушул убакка чейин шайлоо участкасында оператор болуп иштеп келишет да. Азыр мен талапкерлигимди коюп атканда, алар оператор болуп иштегенге болобу? Оператор болуп иштешеби? Бул кайякта оператор болуп иштешет? Шайлоо участкада. Шайлоо участкадабы? Боло берет, эмнеге үчүн болбойт? Боло берет. Бир мурунку сазыкта бир болбойт деген бир мындай сөздөр болгон да. Анан биз билбей эле анда билбегенбиз да. Билбей эле булар оператор экөөтөн болуп иштей беришкен ошол күнү. Андан кийин бир сөздөр чыккан да. Демек оператордон эмне мисалы чечилмей келе да? Оператор. Он только технический функция выполняет. Ал жерде сүйлөшкөнгө убакыт болбойт өзүчө оператор. Ал технический жумушту аткарат да ал оператор. Ооба. Анда болот да, технический иштерди кылат. Анан мен дагы баягы тажрыйбам боюнча айтып коеюн. Азыр чындыгы биринчи, экинчи сазыкта мындай агитатор алып иштегенбиз. Азыр 3-сазыкка келгенде мындай бир аз болсо да опыт калат экен. Азыр мен бул 2 айдан бери эле үй бүлөдөгү планыбызда өзүм, агитатор, келиним, уулум, кызым, жолдошум жана кайным менен абысыным бар. Анан ошол жашаган жерде мен Дамкомболдо иштейм да. Ал жерде 16-20 лидер аялдарым бар. Булар менен бирге мындай агитаторлукка чыгабыз, агитация кылабыз, элди деп турабыз да. Жакшы, жакшы. Анан мен да ушул баягы үй бүлөлүк топтомдуктун алдын алуу жана короо комитетинде иштегенмин. Аялдар менен көп иштегенмин. Албетте аялдардын азык укугун коргош керек да. Жана ушу Дамком болуп иштегендигиме байланыштуу эл менен тыгыз байланышып, анан ушу Google опросторду жүргүзүп, элдин көйгөйлөрүн аныктап, кайсы жака эмне туруп атат, буларга эмне керек экендиги боюнча иш алып барып турганбыз. Азыр эми көп эле адамдарга бекер эле расход кылып акча кетирбей, алар менен сүйлөшүп эле келатам, 16-20 аял менен дагы, жана Мавлиде айткандай. Өзүмүн командам, өзүмүн үй бүлөбүз деле 10 чактыбыз да. Сонтип бир 20-дан ашык адам өтүп жакын экен. 2 жолу эле кыдырып коебуз деген планыбыз бар, Кудай кааласа. Жакшы. Жакшы, ийгилик. Айнура. Мындай кылайлычы, урматтуу айымдар, азыр могу планды эле жазып атпайсызбы? Планда даталар күндөрүнө эле коелук, күндөрүнө эле коелук дагы, анан могу үгүт жүргүзүү боюнча, анан программаны иштеп чыгуу боюнча дагы кошумча бизде тренинг болот. Анан ошондо кеңири суроолор бересиздер да? Ооба, кеңири тактайбыз да, анан ошо өзүңүздүн азыркы айтып атканыңызды үгүт жүргүзүүндө эмне болот экен, кандай азыр мыйзамда өзгөртүүлөр бар экен, ошо жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бирок биздин биринчи жолугушууда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, өкүлү айтып берип койгон ушу кандай болот. Анан мондай үгүттөр жүргүзсөңүздөр, сөзсүз түрдө үгүттү баягы чыгарган материалдардын баардыгы, иш аракетиңердин баардыгы шайлоо фонддордон төлөнсүн деп аткан, Ошон үчүн урматтуу айымдар, азыр мындай тактабай эле коелук, ким туура же ким туура эмес деп, бирок ошо оюңуздарды жазып коюңуздар.
бизде ушу программа жана үгүт жүргүзүү боюнча да кошумча тренингдер болот. Ооба. Азыр биздин эң негизги максатыбыз могу өзүбүзгө кайсы күнгө чейин бүтүшүбүз керек, мындай бир план Мөөнөт жасап, коюп алайлы да. мөөнөт коюп алабыз да. Же Рахмат. Эгер күнү билбей ушу азыркы бизде ушу план боюнча суроолор болсо жакшы болот эле да. Кийинкисине өтөлү эле. Саясий партиялардын бараткандар үчүн да шаардык кеңешке коюп аткандар барбы араңыздарда? Бирок баары маалымат катары айтып кетейли. Барбы? Саясий партиялардын бараткандар үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкер көрсөтүү үчүн саясий партиянын съездин конференциясын же анын региондук бөлүмүнүн чогулушун өткөрүү. Эгерде шаардык комиссия, шаардык кеңешке бар болсо мөөнөтүн коелу. Жок болсо ылдыйкысына өтүп кете берели. Анда неме айылдык кеңешке эле өтө берели да, урматтуу айымдар. Ооба, шаардык кеңешке бар. Мен шаардык кеңештен коем. Бирок биздин айткан эле азыр звонок кылышты. Азыр сиздер менен сүйлөштүм мен. Анык болбогондугу үчүн мен эчтеке азыр айта албайм. Эртең дагы биз жолугушат экенбиз, анан жолугушуп чечип анан айтабыз да. Ооба. Примерный датасын канчагасына чейин коюп коелу деп ушул жолугушууларны өткөрүү. Мына сиз эртең уже өткөрүү. Ошо бишкекке бул партиялар өзгөчө болуп калып атат да, партиялар алар өздөрү съезд көрүп, анан сиздердин өздөрү тизмесин түзөт да, бул маалымат катары коюп коелу. Анан шаардык кеңештен сиздер жазып коесуздар, анан. Шаардык кеңештен анан жазып коесуздар, Хорошо. Кийинки пунктка өтө берели. Өзүн өзү көрсөткөндөр үчүн де жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болуу ниетин билдирүү. Бунда мөөнөтүн коелу. Шайлоо күнүнө бери дегенде 30 календарный күн калганга чейин коюш керек. Демек 30 октябрь саат 18:00 чейин болуш керек да. Мөөнөтүн кандай койдук? Качан өзүңөрдү неме көрсөтөйүн деп атсыздар? Канчанчы октябрга чейин? Мисалы биз документтарыбызды 17 октябрда кабыл кылат экен. Кашкар штаттык. Ошого чейин. Канчанчы октябрга чейин? Биздики 1-октябрда кабыл алат экен. 1-октябрь? 17 октябрда кабыл алат экен. Урматтуу айымдар, бул жерденчи выдвижение жөнүндө сөз болуп атат. Өзүңүздөрдү өзүңөр көрсөтөсүздөр да. Пока документтерди жеткире элексиздер. Өзүңүздөр качан көргөзөсүздөр, ошол эле датаны жазып койгула, күнүңүздөрдү. Кайсы күнү өзүңүз көргөзүп чечим кабыл аласыздар, ошол жөнүндө эле сөз болуп атат. 1-октябрга чейин болсо анда жакшы, Бул документтерди жеткире элексиздер. Документтерди жеткирген ылы жагында болот. Бул жанагы ниетин билдирүү деп атпайбы? Выдвижение только, выдвижение. Ниетин билдирүү. Талапкер катары катталууга даярдануу жана катталуу деп атат. Мына ошого жакындап баратабыз биз. Талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын өкүлдөрүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын төмөнкүлөрдү берет дейт. Бул шаардык немелерде болуп атат, саясий партиялардан кетсе, ким саясий партиялардан кетсе. Айылдык кеңешке жок чыгар да саясий партиялардан. Бирок демек баарыбыз карап көрөйлү. Партиянын аталышын көрсөтүү менен талапкерлер тизмесин көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими болот. Экинчиси, талапкерлердин тизмесине киргизген ар бир талапкер тарабынан толтурулган өзүнүн талапкерлерин тизмесине киргизүүгө макулдугу жөнүндөгү арызын жана өзү жөнүндө маалыматтар бар атайын форманын биографиялык жана башка маалыматтарды болот. Ошондой эле талапкердин паспорттордун көчүрмөлөрүн иштеген же жашаган жеринин маалыматтары, саясий партия тарабынан шайлоо күрөөсүн неме төгүлгөндүгүн ырастачуу документ болот. Башка мамлекеттин жарандысын жоктугу жөнүндө декларациясы маалымат болот. Ошондой эле ар бир талапкер тарабынан толтурулган мыйзамдарга белгиленген формаларды же жеке маалыматтарды жыйноого жана текшерүүгө макулдук болот эсептелет. Бул 24-чү неме шайлоого 30 күн калганда неме кечиктирбеш керек. Демек 18 октябрга чейин.
Кийинкисине өтөлү эле. Талапкер же ыйгарым укуктуу өкүл тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына төмөнкүлөрдү берет. Бул пункт ушу талапкер же ыйгарым укуктуу өкүл деп атат да. Биринчиси партиянын аталышын көрсөтүү менен саясий партиянын талапкерлерин көрсөтүү жөнүндө чечим болот. Өзү жөнүндө маалыматтарды, биографиялык жана башка маалыматтар, паспорттун көчүрмөсү, башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугун жөнүндө декларациясы, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген формадагы жеке маалыматтарды жыйноо жана текшерүүгө макулдук. Бул шайлоо күнүнө чейин 20 календар күн калганда кечиктирбеш керек. Демек 28 октябрга чейин талапкер катталат да. Бул эми баягы партияларга тиешелүү болуп атат. Кийинкисине кеттик. Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу. Жок, Мирлан, бул неме талапкерлерди бул айылдык кеңешке эле эгерде айылдык кеңешке партиядан да койсо болот да. Ушул жерге өздөрү күндөрүн койсун, урматтуу айымдар. Мындай болуп атат, өтө маанилүү нерсе. Кече жакында жолугушууда айтты, Борбордук шайлоо комиссиясынан. Канчалык деңгээлде сиздер эртерээк ошо каттоо өткөрсөңүздөр, ал кийин сиздерге бир роль ойноп калышы мүмкүн экен да. Эгерде добуштар бирдей болуп калган болсо, 8-чиге дата коебуз да. Азыр ошон үчүн ооба, сиздер качан ушу барып документтериңиздерди тапшырасыздар, ушуга датаны, күндү белгилеп алыңыздар. Суранович, эртерээк барсаңыздар, ачылгандан кийин шайлоо күнүнө карата 20 календар күн калгандан кечиктирилбестен санап көрүңүздөр, кайсы күндөн баштап койсо болот экен, анан ошо күндү коюп алыңыз. Канчанчы октябрга чейин? Өзүңөр коюп коесуңарбы? Примерно койбойлу. 5-не чейин деп койдум. Примерно 5-че коюп коесуң. 5 октябрга чейин, Макулсуздар, 5 октябрга чейин, 9-чу шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн тандап алуу. Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү тандап алуу дейт. Буну кайсы мөөнөттө коелу? Өкүлдү тандап алуу кандай деп? Эгерде тандап алсаңыздар, эгерде ыйгарымдуу өкүлдү же болбосо финанс боюнча өкүлдү тандап албасаңыздар, анда жөн эле койсоңуздар болот. Суроо коюп коеюнбу анда? Жок. Ушу 1-5 чейинге кирип кете бербей бул деле. Же алны обязательно башка число коюш керекпи? Ооба, койсоңор болот, ошол эле күндөрдө коебуз. Ошонун үстүнө бири күнү штабты дайындасак, 5-не чейин алардын деле түшүндүрүү жолдорун алып, консультация алып, аларга кандай документ алып, перечендерин кайра тапшырасың да, 5 күн жетет го дейм. Ооба, болот. Демек 5 октябрга чейин, Да. Хорошо. Кийинкиси 10-чу пункт. Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү жана каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындоо үчүн документтерди аймактык шайлоо комиссиясына тапшыруу. Ал деле ошо 4-нө 5-не чейин кетет го. Аны деле 5 деп коелу. 5. Мисалы 4 адам алынса, ошо 4 адамга тең 1-нен 5-не чейин консультация алып алардан, ар жакта, анан ошого тиешелүүнү тапшыра аласың. Сүбөт этем да, мисалы мен. 5 күн жетет, рабочий 5 күн. Калгандардын ою кандай, барбы дагы? Менин оюм 5 күн жетет. Жетет, Кийинки пункт 11-чи шайлоо өнөктөгүн каржылоо үчүн шайлоо фонддорду түзүү. Шайлоо фонддорду. Шайлоо фонддор менен түзүү боюнча кимде кандай тажрыйба бар? Бөлүшүп кетесиздерби? Боюнча тажрыйба жок, маалымат алышыбыз керек экен, мен мисалы. Өткөн сазывда талапкер катары депутатка койгондор балким бар чыгар араңарда. Мен сом койганбыз, мен сомду көп койганбыз. Соны түшүнбөй калдым да. Кайталап коюңузчу. Шайлоо фонддор жөнүндө болуп атат түзүү. Бул күрөө эмес, фонд, избирательный фонд. 1000 сом ал өткөн сазывда болгон, ал күрөө болчу, азыр андай жок. Жок, андай нерсе. Азыр күрөө жок, 1000 сом күрөө жок, алып койгон азыр.
Ошол жок. Ошол Бул жөнүндө шайлоо биз Маамат фонддор жөнүндө айтат. агамыздан окугуз. Фонддор менен Фонд маалымат боюнча алынбаган. шайлоо фонддор боюнча биз мурунку сазыкта фонд түзгөнбүз. Анын отчетун бергенбиз. Эмнеге иштеткендерибиз, баягы брошюраларга дегендей, агитаторго дегендей, общий ушул боюнча иш жүргөн. Азыр бул айттым го, бул партия бүгүндөн баштап бизде түзүлүп атат. Эртеңден жеке жолугат экенбиз баарыбыз чогулуп. Ошол жактан анан баардык нерсени чечебиз. Шайлоо фонддоруңар 50 миңден ашпаш керек экен, билесиздер, өзүңүздөрдүн, өзүңүз собственный средства деген бар. Өзүңөрдүн собственный средства. Жеке тараптарга партия менен болгондо көп болот экен. Мен эсимде чыгат. Партия менен болгондо ал уже 100 миң болот да. 100 миңге чейин. Ашпаш керек. Анан жок, ал 100 миңден көп болгон ал жана добровольный пожертвование болот. Неме физический лицалардан 50 миң, юридикалык неме тараптардан 50 миң, ушундай болот да. Бир юридикалык тараптан 50 миңден ашпаш керек да, ушундай да. Мисалы, эки юридикалык тарап избирательный шайлоо фондуна кошсо, болот, уже 100 миң болуп калат да. Бир юридикалык тарап 50 миңден ашпаш керек да. Ошондой жактары бар да. Жалпы шайлоо фондусу 500 миңден ашпаш керек жергиликтүү кеңешке. Жеке жакты эле болот. Мөөнөт коелу. Ооба. Кайсы? 10 октябрь. 10 октябрь. Себеби брошюраларга деле 5 күн жеткиде го. Пожалуйста, в образовании. Өзүң ушу тапка деп наркы өнөктөштөр менен келишип бардыгына жетет. 10-на чейин деп коелучу. Бул жерде неме бар да, каржы маселелери боюнча саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүн шайлоо комиссиясын каттагандан кийин 5 календардык күндүн ичинде дейт. Силер каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн шайлоо комиссиясын каттагандан кийин 5 күн ичинде силер ушу как раз таки лидерин жайлаган менен. Партиянын лидерин. Анда мына ушуну эске алыш керек да. 12 анда 12сине календарды караш керек экен да. Рабочий 5 күн жетет да бул иштерге. Хорошо, 12 октябрга чейин деп коелу. Анан бунун жыйынтыгы аймактык шайлоо комиссиясынын уруксаты менен банк мекемесинде атайын эсеп ачылат. Сөзсүз атайын эсеп ачылат да. Ачкан уруксаты менен. Кийинкиси жергиликтүү кеңештин депутатынын кызматынан талапкер катары жасалчу иш-аракеттер. 12 пункт. Өзүн өзү көрсөткөн талапкер шайлоо программасын аймактык шайлоо комиссиясына берет. Талапкер катталган талапкерлердин тизмесине кирген күндөн тартып 5 календардык күндөн кеч эмес. Бул өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер шайлоо программасын аймактык шайлоо комиссиясына беришет. Шайлоо программасына болуп атат да. Өзүңөрдүн программаңар. Муну жана сүйлөштүк го, документ менен кошо эле биз программаны тапшырабыз деп сүйлөштүк го муну. Ошондо 5 октябрга чейин болсо керек. Бул агитация программабызды беребизби же мурдакы өзүбүздүн кыла турган ишибиздин программасы? Агитация программаңарды. Агитация программасы да. 5 октябрга чейин кое берейин. Эгерде талапкер саясий партиялардан көрсөтүлсө, анда саясий партиялар программасын аймактык шайлоо комиссиясына берет. Жана шаардык кеңешке да бар экен. Анда эле 5 октябрга чейин деп коелу, 14-чү ишенимдүү өкүлдү байкоочу үгүтчүнү дайындоо. Депутатка талапкердин чечими боюнча. Бул жерде шайлоо күнүнө чейин 20 күндүн ичинде үгүт жүргөн мезгилде болуш керек да, ишенимдүү өкүлдү дайындоо. 17 октябрь. 17 октябрга чейин болуш керек. Байкоочуну дайындоо аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердигине жана шайлоо күнү добуш берүү процессине байкоо салып турат. Бул байкоочу дайындоо болуп атат. Байкоочуну шайлоо күнүнө чейин 20 күндүн ичинде үгүт жүргөн мезгилинде деп атат, муну дагы эле.
Буну деле ошондой мезгилге коесуңарбы? Ооба. Ошондо бунуку 10 октябрдан 17 октябрга чейин берилип калат экен да. Да, 10 октябрдан 12 октябрдан 12 октябрдан 17-сине чейин. октябрга Бирок чейин. 5 күн рабочий день. 5 5 күн. күнүнө. Да. 12-синен 17-сине чейин. Ага. Байкоочулар үчүн окуу өткөрүүжү же көрсөтмө берүү дейт. Буну кайсылга чейин пландабыз? Атайын окуу, балким консультация не өткөрөсүңөрбү? Ооба, буну 12-синен ошо 12-синен ошо 17-сине чейин болот да бул деле. Ушу иштейди. Себеби каттап жатканда эле ошо окуусун өзүнө үйрөтүп, ошого шыгы барбы ошого карап аласыз да. Эми кандай ишенген адамың болсо деле шыгы болбой калышы мүмкүн. Сен каалаган нерсени айтып бере албай, жеткизип бере албай калышы мүмкүн. Мындай да бар, ооба. Ооба, ошондой бар. Ошон үчүн. Ошо өзүңү тандап алгандан баштап 12-17-сине чейин документтери и ошого жараша окуусу кошо болгон оң дейм да, менин оюмча. Хорошо. Кийинкиси шайлоочулар арасында үлгүт жүргүзүү. Шайлоочулар менен чогулуштарды жана жолугушууларды өткөрүү да. Вот жанатан бери силер өзүңөрдүн практикалар менен аябай бөлүшүп атасыңар. Вот шайлоочулар менен кандай чогулуштарды өткөргөнүңөрдү. А вот коомдук дебаттарга катышкан айымдар барсыңарсыздарбы? Балким өткөн сазыкта ушундай болду эле. Тажрыйба менен бөлүшүп кетесиңерби? Соц тармактарда жүргүзгөн жакшы го. Барбы ошондой мисалдарың? Бул шаардык кеңеште дебаттар болсо болгондур, анан бул айылдык кеңеште дебаттар болгон эмес. Болгон эмес, Мен 2 жолку сазыктагы депутатмын. Анан 3-үнчү жолку кетип атам. Мен буюрса тиги бул WhatsApp боюнча эле тайпаларды уюштуруп, ошо менен жайылтып эме кылабыз да буюрса. Мындай дебат, диспут деген. Бирок баары даяр болушуңар керек. Мисалы азыр берде жогоруда айымдар Жолугушууларда жолугушуулар болот да, ошондо программа менен тааныштырып айтып турабыз да. Балким азыр чакырып калышыңар мүмкүн, шаардык кеңешке коюп аткандар бар экен го, жана бир эжеке айтты го. Коомдук дебаттар болуп калышы деле мүмкүн. Азыр деген 21-кылым, балким бул азыркы шайлоодо азыр болуп калышы деле мүмкүн. Алга даяр болуш керек да коомдук дебаттарга да. Вот дискуссиялар боюнча кандай деп ойлойсуздар? Ушундай барбы? Дискуссияларга катышып, балким бир жака шайлоочулар менен жолукканда чакырган чыгар, алар менен бир ар нерсе маселелерди чечүү боюнча жолугушуулар болгон чыгар. Айтсам майлыбы? Алло. Да, айта бериңиз же катуураак. Биз коомдук талкууларбы же эмне, кандай бир? Коомдук дебат айылдык кеңеш боюнча айтып койсок, бизде болуп атты. Мисалы коомдук дебаттар, ата энелер чогулушу, ушундай жашы жетелек балдарга мектептеги зордук зомбулук чогулуш боюнча атайын убакыт бөлүп коюп атышты бизге. Ошо коомдук дебат деп эле атап койдук биз. Депутат менен жолугушуу. Ошондо ата энелер менен ушундай как мындай дебат катары эле деп эсептедик да биз. Ошо кадимкидей ушундай суроолорду берип, ыңгайсыз суроолорду берип, азыр кылып аткан ишиң жөнүндө же кыла турган ишиң жөнүндө ушундай суроо жооптор көп болгон да. Ошону дебат деп атат. Дискуссия боюнча шаардык бир ЖДС менен окуп жүрүп, Жалал Абадка бардык, гор кеңеш менен айылдык кеңештен өкүл катары бардым. Ошондо жаңы талапкерликке коюп аткан айымдар менен дебат болду. Өтө башкача суроолорду беришти. Алар дагы биринчи шаг таштап аткан айымдар, ошондо дагы өтө жакшы болот экен бул нерсе. Сүрдү жеңип, мындай сурооңо так жооп бергени такташа алат экенсиң да. Жакшы.
Жакшы. Жанагы бир Айым эжеке айтып кетти, ушу WhatsApp аркылуу же бир соцсети аркылуу деп атат да. Бул жерде как раз таки басма, аудио, видео жана башка материалдар чыгарып жайылтууда. Ушундай кандай сиздерде тажрыйба барбы? WhatsApp аркылуу же Facebook, Instagram аркылуу ушундай бир үгүт жүргүзгөн иштерди биз аткарганбыз депчи. Тажрыйба менен кыскача бөлүшүп кетсеңиздер болобу? Биринчи созывка барганда эле биз соцсет менен өзүңүн жанагы номериң чыккандан кийин соцсет менен аркылуу эле өзүбүздү талапкер катары таратканбыз. Слайд аркылуу таратса да болот. Слайд аркылуу таратканбыз. Ушул ыкма кандай? Жакшы иштеди, да? Жакшы. Бул как раз таки аудио, видео менен кантип үгүттөр жүргүзсө болот? Бизде сиздер менен өзүнчө бул темада боюнча өзүнчө силерге онлайн сабак болот. Вот. Азыр эми баягы биз кыскача эле буга токтолуп кетип атабыз. Ошо YouTube каналга да шайлоо программасын презентацияларын жайгаштыруу боюнча, вот, WhatsApp'тарга дагы ушундай бир өзүнчө как раз таки сиздерге окуу болот буюрса. Ошого сөзсүз катышыңыздар керек да. Да. Алло. Да, Тарындык эже. Мирлан, саламатсызбы? Саламатчылык. Неме бизде мындай болот эле да, баягы өзүн неме кылганда, өзүнүн иш тажрыйбасын айтканда, айыл башчы бүт ошо округтун элин чогултуп, бир ортого топтоп, анан кийин ошо депутаттыкка бара тургандардын баардыгы топтолуп келип, анан ошо ар бирибизге бирден суроолорду сөздөрдү бергенде, анан кийин ошо немеде элдерге өзүбүз угузуп, ошо эмне иш кылабыз, эмне жумуш аткарып бере алабыз деп ушундай кылып дагы неме кылганбыз да. Эми деле Кудай кааласа ошондой эле болсо керек, себеби округ Мен да сүйлөп да дагы деле. Мен да Как сүйлөп раз коеюнчу. таки бул коомдук дебаттарга да кирип кетет да. Айыл башчы жакшы ыкманы колдонот экен. Колдонуптур. Баарыңарды кандидаттарды чогултуп, өзүлөргө суроо берип, жакшы. Депутат болгондон кийин Бирден Айнур эже сүйлөсүн, Бекматова. Депутат болгондон кийин ар жылына бир элди коомдук угуу кылып отчетубузду берип коюшубуз керек, албетте. Эмне деген убадаларды бердик, эмнесин аткардык, эмнесин аткара элекпиз, дагы кандай максаттарыбыз бар. Бул жөнүндө албетте элге жакшы. беришибиз керек. Айнур эже, биз азыр как раз ушу шайлоо учурунда ушу үгүт жүргүзүү жөнүндө сөз кылып атабыз да. Шайлоого бара турганга чейинкини. Шайлоого бара турган чейинки. Ошого чейинкини айтып атабыз. Азыр WhatsApp, Instagram, Telegram группаларды пайдалансак болот. Азыр буга адамдар кантип пайдаланасыңар, кантип ыкмаларды пайдалануу боюнча сиздерге бул именно ошо басма сөз каражаттары аркылуу, аудио, YouTube, башка бир соцсети аркылуу сиздерге бул отдельно онлайн тренинг болот, аябай кызык болот да. Ага уже кеңири токтолуп кетесиңер да, кантип пайдаланасыңар да. Андай кайсы жактары бар болчу. Вот. Буга мөөнөт коюп эле, өзүңүздөр билгендей эле үгүт иштери шаардык кеңештерге ушу 18 октябрдан башталат. Айылдык кеңештерге 28 октябрга чейин башталат. Анан эми өзүңүздөргө баарыңызга маалымат болгондой эле 24 саат калганда бул үгүт иштери токтотулат да. Аны билесиздер жакшы. Вот. Ооба. Демек, эртең мененки 8:00-дон баштап 16 ноябрдын эртең мененки 8:00-го чейин баштап токтотулат да. Үгүт иштери. Бул айылдык кеңешке 28 октябрда атасызбы? Айтат. Үгүт иштери. Үгүт иштери. Шаардык кеңештерге 18 октябрдан баштап. Шаардык кеңештерге. Эми бул жерге биз мөөнөтүн коюштун деле кажети жок, анткени силер бул ишти уже үгүт иштери башталгандан баштап силер уже бул шайлоо үгүт иштерин жүргүзүп баштайсыздар. Добуш берүү процессине көз салуу боюнча байкоочулардын үчүн окуу өткөрүүн же көрсөтмө берүү. Эми бул деле ушу как раз таки ушул жерде биз айтып кеттик жана. Кийинки пункт ушу шайлоого бир күн калганда дейт. Эмнеге жасоого уруксат берилет? Аймактык шайлоо комиссиясындагы байкоочулардын ишин уюштуруу. Вот. Эмнелерге тыюу салынат? Үгүт жүргүзүүгө болбойт. Үгүт материалдары кайсы жерге жайгаштырылса, ошол жерде кала бериш керек. Шайлоо бир күн калганда. Ушунун маанисин билип алсаңыздар,
үгүт жүргүзүүгө болбойт. Бирок үгүт материалдары кайсы жерге жайгаштырылса, ошол жерде кала берет да. Анын сыйрып же алып салуунун кажети жок. Түшүнүктүү эле, шайлоо күнү ыкчам реакция жасоо тобун түзүү, мисал кокус, мыйзам бузуулар байкалган учурда аны жеринде каттап калуу үчүн жетип барыш керек да. Барып БШКга же башка органдарга берүү үчүн арызын даярдашат. Шайлоого барып добуш берүү ошол күнү штабтын ишин камсыз кылуу. Бул шайлоо күнү. Шайлоодон кийинки иш. Ар бир участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын шайлоонун жыйынтыгын тууралуу кол коюлган протоколдордун көчүрмөлөрүн алуу. Вот как раз таки аз карасаңыздар, шайлоого бир күн калганда, шайлоо күнү, шайлоодон кийин, эгерде сиздерде араңыздарда өткөн сазыкта катышкандардын балким ушундай бир күн калганда же шайлоо күнү ушундай бир мыйзам жолдору бузулуу боюнча маселелер чыкса болсо, ошону кантип мындай бир оперативдүү чечипкен мындай мисалдар барбы? Эжекелер. Бизде болгон эмес, бизде жакшы эле өткөн, анда мыйзам бузуп деле болгон эмес да. Жакшы эле өткөн. Жакшы эле өткөн, Шайлоо күнү дагы, шайлоого бир күн калганда дагы, ооба, андай эле болгон, андай болгон эмес. Жакшы экен. Мирлан, бир нерсе сурайын, биз ошо мурунку шайлоодо биз барып шайлоочу болуп бюллетень таштайбыз го. Андан кийин биз сыртта туруп калганбыз, анан ошондо бизге неме деп эскертүү берген да. Сен бул жерде турбагыла, болду, кеткиле, көрүнбөгүлө деген эскертүү берген да. Ошол кандай биздин турганыбыз жакшыбы же кетип калганыбыз жакшыбы? Мен ошондо неме кылбай калдым, бирок кетип калгам, эми балдар эле турушканда. Эми силерди ар жерде турганда ойлоду да, баягы ошол күнү агитация жүргүзгөнгө болбойт да. Эми ал жерде сөзсүз кетиш керек же туруш керек деп ал жерде мыйзамда андай немеси жок. Кандидат депутаты кетип калыш керек. Эми ал жерде мыйзамда ушу үгүт иштерин жүргүзбөш керек деген да. Ошондой бар да. Шайлоо күнү үгүт иштерди жүргүзбөш керек. Барасында үгүт ишин жүргүзбөш керек да, чынында. Анан сиз ал жерде турсаңыз болбойт деген мыйзамда андай каралган эмес, турган болбойт. Үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат деген жери бар да. Ооба, жок, биз эми үгүт иши деген биз ал жерде шайлоочу барганда жүгүрүп барып, анан кийин мындай деп сүйлөбөйбүз да, жөн эле турасың, бул сыртта эле карапчы. Мындайча айтканда, өзүңүн келген шайлоочуларыңды мындай келди кетти, мындай байкоочу катарында мындай сыртта турасың, бирок ошондо биз ошондо тыюу салды. Аны турбагыла, бу жерде көрүнбөгүлө, бюллетень таштадыңмы, кеткиле деген неме айтылган да ошол жерде. Үйдөн деле күтсөк болот. Ооба. Эми ал жерде кетип калган эч ким силерге тыюу сала албайт, эми кеткиле депчи. Эми если мындай бир конфликттүү ситуацияга баргыңар келбесе, анда мындай көрүнбөй эле неметип койгон жакшы да. Негизи үгүт иштери жасабаш керек алда. Вот ошондой бар да. Вот бардыгыңыздарга мындай суроода, сиздер мынакей айымдар азыр ушу кандидаттыгыңарды коюп атасыңар. Кандай сиздерге жергиликтүү тургундардын көз карандышы, кандай болуп атат? Көз караштарычы? Жакшы колдоо жүргүзүп атат да? Ооба, жакшы эле. Мирлан. Да, айта бериңиз эже. Айта берейинби? Анан колдойбуз деп айтышкан. Сиздин эмгектериңиз, биздин айылга кылган эмгектериңиз баарыбыз колдойбуз деп айтышкан. Анан ошол боюнча эле мен кубанып коем деп турам. Мен сиздерге бир маалымат менен бөлүшүп кетейин да. Жакын арада ушу бул официалдык пока документ эмес, жакын арада презентациясы болот. Ушу биз мындай бир изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ушу айымдардын ушу депутаттыкка койгонго мындай бир кандай элдин көз карашы кандай да.
жалпы Кыргызстан боюнча эң жакшы көрсөткүчтөр Лейлек районунда, Баткенде, Жайыл району, Тогуз Торо району, анан Чүй району Кыргызстан боюнча эң жакшы көрсөткүчтөр экен да. Ушул райондо аябай мындай бир көрсөткүч аябай позитивный экен да. Элдин көз карашы ушу айымдар депутаттыкка койгон аябай жакшы көз караш жакшы экен. Негизи Кыргызстан боюнча дагы жакшы көрсөткүч. Бир 80% эл аябай колдойт экен ушу гендерный квота деп атпайбыз, жана 30% гендерный квота жергиликтүү кеңештерге. Ошону аябай жалпы Кыргызстан боюнча 80% колдойт экен. Эң начар көрсөткүчтөр да. Мисалы үчүн аялдар болдук го биз, мисалы үчүн биздин округда 11 аял болдук да. Ошо 11 аял укмуш көп маселелерди чечтик. Себеби неме сессия болсо да толук катышабыз. Не болсо да толук колдоого жардам кылабыз. Ушинтип отуруп аябай ушундай аялдардын немеси аябай жакшы болот экен да, көрсөткүчү баары бир жакшы болот экен. Мындай немеге тыгыз байланыш болот экен ошо жашоого дагычы. Эмне камчылыктарды дагы көрө билет экенсиң, кайсы жерде эмне болсо ошолорду да көрө билип, ушундай жакшы иштерди алып бардык да, Кудай кааласа деп. Жакшы. Анан негизи мындай бир экстремальное значение деп коет, мындай бир анча-мынча көз караштар начар жерлери Сокулукта бар экен, Аксыда районунда, анан кийин ушу Жеттөгүстө бар экен, Кара Бурада бар экен, ушундай экен да. Көбүнчө бул жерде мындай экен да, ушу күйөөсү уруксат бербеген жерлер ушу райондорго мисалы Жеттөгүстө бар экен, ушундай жерлер бар экен да. Вот, анан Араван, мынакей менде таблица туруп атат. Силерге көрүнгөн жок болуш керек, Каракулжа же көрүнүп атабы? Жок. Жок, көрүнбөйт. Көрүнгөн жок. Көрүнүп атат. Көрүнүп атабы таблица? Жок, бул жанакы план окшойт. Жана план, Хорошо, азыр мен Таблица көрүнгөн жок. Таблицаны силерге көрсөтөм азыр. Таблица табылганча суроо берсем болобу? Бере бериңиз. Мен мына онлайн добуш берүү боюнча маалымат алгым келип аткан, ушун боюнча кандай алсам болот? Кантип бере алат шайлоочулар? Онлайн добуш боюнчабы? Да. Аны тиги Бышкан өкүлдөрүнө, Айнура, есть такой ответ на этот вопрос? По онлайн голосованию. Таблица чыкты. Шайлоо комиссиянын өкүлү баягы айтпадыбы, ошо добуш берсе болот, азыр ошонун баарын карап чыгып атабыз деп, Анан деталдуу маалымат азыр жок. Маалымат болгон толук берилет, кошумча. Могу таблица көрүндүбү? Көрүндү. Майдараак болуп атат болуш керек, демек баары мен силерге көрсөтүп коеюн. Жашыл менен көрсөтүлгөн бул жакшы деген белги да, жакшы деген көрсөткүч. Бул жашыл, бул значит мынакей выражение позитивный показатель. Гендерный квотага элдин көз карашы жакшы экен, бул мына жашыл менен белгиленген да. Кара менен бул көрсөткүч уже мындай бир бул квотаны поддержка кылбайт деген сөз да. Мынакей берде турат, не поддерживает квоту, Сокулукский район, Аксыйский район, ушундайлар бар экен да. Вот, Жетегүүский район, ушундай жактары бар экен. Каралары кичине начар дегенди сыяктуу. А так көбүнчө Кыргызстан боюнча жашыл көбүрөөк, 80% бул женский квотаны поддерживать этилет. Бул деген жакшы көрсөткүч. Жакшы көрсөткүч. Буюрса 9 октябрда бул изилдөө кампаниясы ушу биздин жетекчиликтагы бул изилдөөнү кеңири жайылтат да. Мен силерге азыр предварительно эле маалымат катары эле берип коюп атам да. Вот. Так что эжекелер силерге ийгилик, аябай мындай женский квотаны, гендерный квотаны айымдарды катышуу боюнча аябай Кыргызстандын 80ден ашуу пайызы колдойт экен да. Ошон үчүн сиздерди коюшуңар керек. Жана өзүңөр айтып атпайсыңарбы?
аябай ушу эл үчүн кызмат кылып атабыз, аябай айымдардын катышканы аябай жакшы экен, айымдар көбүрөөк жоопкерчиликтүү болот. Жана бир машына эле айрымча жана 25 жергиликтүү майын деген маселени чечкенге дагы ошо айымдардын көп салымы бар да. Эркектерди билесиздер да, биз баягы эле мындай жол анан башка бир эле бир эркектерге стадион, анан спорт залда эле кетебиз да. Мындай айымдардын, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өйгөлү көп учурда калып кете берет да. Дагы да ошо айымдуу кишилер көп ушуга көңүл бурат да. Ошон үчүн сиздерге көп ийгилик. Катышыңыздар. Да, суроолор болсо. Урматтуу айымдар, кулактандыруу азыр Айгерим сиздердин группага жана биздин планды анан презентацияны жөнөтүп койду жанагы. Сурап атпайсыздарбы? Урматтуу айымдар, сонун болду. Урматтуу айымдар, сиздер ошо планды толтуруп, анан кийинки жолугушуудагы айтып койсоңуздар, кайсы күнү эмнени коюп атасыздар. Азыр сиздер менен чогуу жасаганга аракет кылдык, бирок өзүңүздөрдүн жеке планыңыздар болуш керек, ошо планды толтуруп алыңыздар, Сураныч. Макул. Акыркы суроо. Мектеп жетекчилери койбойт деген бул жалган маалыматпы же туурабы? Эгер мектеп директорлору койсо болот. Мурдагы да коюлган. Азыр мынанда коюлбайт деген Мектеп директорлору депутаттыкка талапкерликке койсо болот, андай тыюу берилген жок. Сиздерге баягы айтып бербешти. Менде да бир суроо бар эле, Эжеке. Бирден. Эжеке, менде суроо бар эле. Мен да экинчи жолу бара жатам. Менин жолдошум УШКада төрага. Эч кандай зыянчылыгы жокпу? Бара берсем болобу? Сиз каякта иштейсиз? Барса берсеңиз боло берет? Мен өзүм медсестрамын. Боло берет. Андай билим тармагы, саламаттык сактоо тармагы барыңыздар, бара бересиңер. Независимость от должности. УШКада төрага да, шайлоо комиссиясында төрага боло берет? Жолдошум. Боло берет. Андай неме жок. Рахмат. Суроо берсек болобу? Да. Ошол жолдошубузду ишенимдүү адам катары койсок болобу? Айыл башчы. Жолдошуңарду ишеним катары айыл башчыбы ал, Же болбой калабы? Ал айыл башчы болуп иштейт экен да, айыл башчы болчу. Болбойт да. Болбойттан да. Болбойт, айыл башчы болуп иштейт экен да. Рахмат. Анан жанагы азыр башка деле туугандарыңыздарды койсоңуздар болот. Баягы сүйлөшпөдүк. Туугандарыңыздар, тааныштарыңыздар, иштеп берем деген даярдыкта болгон адамдарды кое берсеңиздер болот. Бул жерде ыйгарымдуулук, укуктуу, күлүү, анан ишенимдүү адам болуп атпайбы, үгүтчү, Ошо эгерде үгүтчүнү ала турган болсоңуздар, баягы айтты, эгерде үгүтчүнү алсаңыздар, ал үгүт жүргүзө турган болсо, иш аракеттерди жасай турган болсо, анда сиздер ага акы төлөп беришиңиздер керек болуп калат да, шайлоо фондунан. Ошол жагын да карап көрөлүк, эгерде сиздерге үгүтчү иштеп берем дей турган болсо. Үгүт материалдарын жасаса, үгүт материалдарын таркатса, анын өтө эрежелери бар. Бул жөнүндө да сүйлөшөбүз, бирок ал адамдыга сиздер акы төлөшүңүз керек болуп калат. Ошол жагын дагы ойлонуштуруп көрөлүк. Бирок жергиликтүү деңгээлде айылдык кеңештин депутаттары үгүт жүргүзүп атканда жөнөкөй эле башка бир инструменттерди колдонуп үгүт жүргүзүп жүрүшөт. Бирок кошумча жана бюллетендерди, таркатма кагаздарды таркатам десеңиздер, анда шайлоо фондунан төлөшүңүздөр керек болуп калат. Анда ишенимдүү адамды анда акы төлөп алышыңыздар керек болуп калат да. Бирок бул жөнүндө дагы кийинки сессияларда сүйлөшөбүз. Мен да ошо чоң кыздын суроосундай суроо берет элем. Жолдошубузду ишенимдүү адам кылсак болот да, айыл өкмөт эмес. Болотпу же болбойбу? Муниципалдык мамлекеттик кызматкер болбосо кое берсеңер болот ишенимдүү адамды. Макул. Араңыздарда айыл өкмөттө иштеген муниципалдык кызматкерлер барбы? Барбы? Билесиздер да муниципалдык кызматкерлерди койгон болбоорун? Ооба. Жумушун таштаганга турат экен да. Жумушун ташташ керек да? Жок, мисалы ал кандидат катары каттала берет, эгерде коем десе. Убактылуу жумушун токтотот, бирок депутат болуп кеткенден кийин ал бир жакты тандаш керек. Же айыл өкмөт иштеш керек, же депутат болуш керек да. Ошондой бар да. Неме Айнура, бир нерсе сурайын. Биз жанагы үгүтчүнү андан кийин немени
өзүбүздүн балдарыбыз боло берсе аларга акча төлөбөй койсок эч нерсе болбойбу же сөзсүз үгүтчү койгондон кийин аларга акча төлөш керекпи? Өтө жакындарыбыз болсо. Эгерде үгүтчү кылып иштеп, бирок таркатма материалдарды жанагы баягы Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү айтпады, эгер таркатма материалдарды колдонсоңуздар, жана бюллетень, башка нерселер таркатсаңыздар, мындай чогулуштарда сиздерге жардам берип төлөй берсе, анда болот. Анан эгер таркатма материалдарды төлөп, үгүт материалдарын чыгара турган болсоңуздар, анда үгүтчүгө төлөш керек болосуңар. Анан үгүт материалдарын чыгарганга дагы акча каражаттарын төлөш керек. Эгерде футболканы мондай надпистер менен чыгара турган болсоңуздар, тоже ага да шайлоо фондунан төлөш керек болот. А жөн эле чогулуштарга барып, сиздер менен чогуу жүргөн болсо, анда иштете берсеңиздер болот. Суроо берейинби дагы? Да. Мындай сиздердин ар бир берүүңүздөрдү угуп атам, катышканга аракет жасап атабыз. Бирок бизде интернет жакшы болбой атат да. Мына бүгүнкү эфир жакшы болуп атат. Анан мурда айтып кетишиңиздер да мүмкүн, мен укпай калсам керек. Ушул шайлоодо баягы квота бар го 30% аялдар үчүн. Анан бул шайлоодо башкачараак дагы, татаалыраак дагы болот деп уктук эле да, ошол татаалыраак жагы кандай болуп калат? Ошондой эле жана мандаттуу округдарда ар бир мандатка жараша 3 мандаттуу да мына ошо мандаттуу өкүлдөргө жараша квота 30% квота бөлүнүп атпайбы? Ошо 30% квота мурдагыдай кандай бөлүнгөн болсо, ошондой эле боюнча калат. Бирок сиздердин маалыматыңыз катары баягы айтып кетпедиби? Эгерде баягы добуштар мисалы үчүн бирдей болуп калса, сизге дагы бир айымга ошо чогуу кетип атасыздар. Добуштар бирдей болуп кала турган болсо, квота менен кетип атсаңыздар, ошондо сиздердин кимиңиздер биринчи катталган болсоңуздар, документтер тапшырган болсоңуздар, ошол киши өтүп кетти деп атат. Ошондуктан ушул гана нерсени эске алып коесуздар, эч кандай өзгөрүү болгон жок. 30% квота дагы деле бар. Бирок сиздер азыр ушу семинарларга катышып, бардыгын үйрөнгөндөн кийин, планыңыздарды түзгөндөн кийин, документтериңиздердин баардыгы ушу пландын ичинде жазылып атат. Кайсы документтерди алып барыш керек, ошону документтериңиздердин баарын алып барып тапшырышыңыздар керек болуп атат да. Ошону планга жазып коюңуздар, Сроктордун баардыгын бүгүн сиздер менен талкууладык, канча күн калганда сиздер бар документти тапшырыш керектер. Рахмат. Саламатсыздарбы? Этот кандидат УШКда комиссиянын составында болсо, же төрайым болсо тапшырыш керекпи? Обязательно. Сурооңузду түшүнбөй атам. Сиз борбордук территориалдык шайлоо комиссиясында иштеп атасызбы? Нет, УШКнын төрайымы болсо, мен болсом, кандидатка катталсам, төрайымдыкты тапшырыш керекпи дейм? Сиз кандидат катары кетип атасыз, бирок шайлоо комиссиясында да иштеп атасыз да, ошондой түшүнүп атамбы? Ооба. Тапшырыш керек болуш керек анда. Ишин тапшырыш керек болуш керек. Сиз тапшырышыңыз керек, анткени ошол участок шайлоо комиссиясынын төрайым болуп атасыз да, туурабы? Сиз кандай болуп калат анда, уже неме болбой атпайбы, сиз уже тапшырып беришиңиз керек да, кандидаттыкка коюш керек, же неме болушуңуз керек да, УШКнын төрайымы болушуңуз керек. Рахмат. Көндүрүүнү тандашыңыз керек да. Экинчи суроо. Анткени ошол территорияда шайлоо болуп атат да, ошол территорияда. Экинчи суроо. Биздин шайлоо участка бөлүндү да быйылчы, жакында. Мен өзүм иштеген жерден башка УШКга жылдык. Именно өзүмдүн тизмем бар гана УШКдан кое аламбы? Сиз катталган жерге, өзүңүз жашаган жерге шайлоого 3 жылдан кем эмес шайлашыңыз, жашоо болуш керек да, каттооңуз ошол жерде. Ошондо сиз кандидаттыкка кое аласыз да. Рахмат. Дагы үчүнчү суроо. Биздин УШКда 1200 шайлоочу бар. Жакында жогорку кеңешке шайлоо өткөндө 300 гана катышуучу катышты да. Допустим,
жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөндө ошол 300 катышуу шайлоочу келсе, катышуучуга ошол 300 шайлоочунун 30%-ин эмне кылыш керек да? Мени шайлаш керек да? Туура эле түшүндүмбү? 300 кишинин, Аха. ооба 300 кишинин 30%. Обязательно, Квота да? менен кетип атасыз дагы, аларды квота менен. Жок, андай эмес, кечекке туура эмес түшүндүрүп атасыз. Сен Или туура эмес суроо берип бизде или туура эмес суроо берип атасыңар силерчи. ооба, ошондой болуп атат да. Шайлоочулар, мисалы үчүн сиз кетип атпайсыз, талапкерлигиңизди койдуңуз, шайлоого кетип атасыздар, Ону шайлоонун жыйынтыгын санаганда биринчи ошо квоталарды аял айымдарга канча добуш алганына карабай, биринчи ошо мандаттуу округтар боюнча канча квота каралган болсо, ошол квота саналат биринчи. Мисалы үчүн 2 квота берилген болсо, анда 2 айым ошо квотанын негизинде шайланат. Ал жерде 30 шайлоонун добушун алышыңыз мүмкүн, 100 алышыңыз мүмкүн, 400 алышыңыз мүмкүн, мисалы айтып атабыз. Бирок ага карабастан ошо көп мандаттуу округда жанагы канча квота болгон болсо, ошо квотанын негизинде гана добуш аласыз. Так андай эмес. Эгерде 2 аял барса, 2 аял сөзсүз түрдө өтөт дегендей да. Независимо от этого, да, процент. Хорошо. Ооба, независимо. Мынча шайлоонун добушун алыш керек эмес. Ал канча мандаттуу округ болсо, ошо мандаттуу округга канча квота аялдар үчүн берилген болсо, ошол айымдар добушту алып, анан жеңет деген сөз да, Рахмат. Түшүнүктүү. Дагы суроо? Мен суроо берсем болобу? Менде суроо бар. Урматтуу айымдар, Менде суроо бар эле. Урматтуу айымдар, мындай болуп атат да, ошо сурооңуздаргачы азыр конкуренция, мисалы үчүн азыр айым депутаттар мурда көбүрөөк болгон болсо, 3000ге жакын болгон болсо, азыр айым депутаттардын саны өтө кескин түрдө азаят. Ошо айым депутаттар ошо шайлоого кетип атканда, конкуренция күчөп атпайбы? Ошондуктан өтө маанилүү да сиздер ошо шайлоодогу аракеттериңиздерди жакшы жасап, үгүттөрдүн баарын жакшы жасап, шайлоодо жеңишке жетишиңиздер өтө маанилүү болуп эсептелет айымдар. Түшүнүктүү. Дагы кимде суроо? Менде суроо бар эле, берейин. Мынабы банкта иштеген адам койсо боло береби? Банк тармагында. Боло берет, боло берет. Дагы экинчи суроо, бир үй бүлөдөн 2 адам, мисалы эне бала койсо болобу, болбойбу? Болбойт. Эне бала кызыңыз болуп деле койсоңуз болот. Болор эле, эмнеге болбойт? Болот. Рахмат. Биз ошо бир туугандар болгонбуз да. Кайнем менен бир тууган жеңеси. Депутат болгонсуздар, боло берет, андай тыйын жок. Анда мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес да. Сазыкта дагы бир тууганыбыз айыл башчы болуп калып атат да, ушу бизге мындай неме болуп калбайбы? Бирок аны биз такыр аралаштырган жокпуз. Аралаштырбайбыз деп атабыз эмне? Аралаштырбасаңыздар эле үгүттерине, анда боло берет. Ток аралаштырбаш керек. Менде суроо бар да, мен берейинчи. Гүлбарак эже. Кече Мирлан, бизде кече шайлоо болду да, кече эмен Чапчабырдачы. Жогорку кеңештин жанагы Тазабек Икрамовдун ордуна Сузак районунун боюнча шайлоо болду. Ошо шайлоодо көпчүлүк жарандарыбыздын тизмелери чыкпай, башка жактардан чыгып, аябай жаман болду да. Көптөр шайлоого барып, шайлай албай калышты, көптөр элечи. Ушундай немелер укмуш катталды да кечекидечи. Анда мурдагы шайлоодо мындай болгон эмес да, кечеки шайлоодо аябай ошондойлор көп экен. Мен айтмакмын да, ушул жалпы эле мына эмеге бар айткандар, ушуну бир талап кылып, өкмөткө талап кылып, немелерге ашка-пашкалардан суранып, ушуну такташыбыз керек экен. Себеби муну айтып атпайбы, бул кимдин эмеси катачылыгы, бул каяктан кеткен катачылык десек,
Бул ошо жогору жактан кеткен катачылык деп айтышты да. Эми жогору жактан кетиш мүмкүн эмес. УИКтерде участковый избирательный комиссиялардын ошолор списоктор такташ керек да. Анткени балким АТР негизинде убакыт аябай аз болуп, балким списоктор жакшы такталбай калган чыгар. Азыр такташ керек анын баарын. УИКтин жергиликтүү элдер дайыма эметпей калды да, шайлай албай калды. Саламатсыздарбы, мен суроо берсем болобу? Мен суроом төмөндөгүдөй да жана тазалыкта, таза сууда иштеген кызматкерлер депутаттыкка койсо болобу? Бирок ал кызматкерлер ошо неме ишкана мэрияга карайт да. Ал сөз жумушун тапшырыш керекпи? Катардагы эле кызматкер. Катардагы эле кызматкер, Азыр немеге мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атат. Азыр предварительно муниципалдык ишкананын директору немеге депутаттыкка боло албайт, же ал тапшырыш керек, же калыш керек. Анткени ал подотчетный киши да немеге нечи. Вот. Саламатсыздарбы? Менин сөзүм жөнөкөй кызматкер болсо боло беретпи? Жөнөкөй кызматкер боло берет. Да. Ошондой немелер болот. Директор уже немете албайт, боло албайт. Директор школы да? Суроо берсек. Жок, директор, муниципалдык ишкананын директору. Мектеп мугалим болсо болобу? Боло берет, мугалимдер боло берет. Образование, медицина полностью. Мен вообще иштей албай калат экенмин да, бирок өзүмдө мындай кызыгуум өтө күчтүү да. Элдин шартын түшүнгөнүм үчүн мен толук жерде жашайм да. Сиз эмнеде иштейсиз, кайсы тармакта? Мен мугалиммин. Боло берет мугалим болсоңуз. Бошобой эле иштей бересиңер да мектепте. Биз мугалимдер иштеп атат. Жүргөнгө анча убактым жок да, ошого кыжыл болуп атканымды өтпөй калат окшойм деп кыжыл болуп атканым. Бирок өзүм кызыгам. Анан бул биринчи маселеси, экинчиси анан 50 000 сом сөзсүздө болуш керекпи? Өзүмдүн жанымда. Болбосо деле болот. Азыраак болсо деле боло берет. Бул жерде мыйзамда не должно превышать деген 50 000ден ашпаш керек деген сөз. Бул акчаларды саламатсыздарбы? Мурунку шайлоодо мындай иштер болгондо сиздерден сураныч. Мен койгондо талапкер болуп, жалаң эле мектеп директорлору, мугалимдерди айтып, айылдарда ушул көчөбүздөгүлөргө эле силер ушул ата энелер шайлагыла деген сөздөр болгон да. Ошондой нерсеге уруксатпыз, уруксат эмес да, туурабы? Уруксат жок. Уруксат эмес бирокчу. Мына мен мисалы бул жолкуда да талапкер болуп атам. Мурункуда ошондойлор аябай көп болуп, мен ошол нерсеге таң калдым да, чындыкта ушул жерде да жок экен депчи. Көп эле ошол директорлор бар жок ошо мугалимдерди бизде мисалы окуучу көп да, орус мектепте. Ошолор бүт ата энелерди мен өз угуп аттым да, бар жок эле ушуну шайла деп, бизди ушинтти эжекебиз деп. Ошол нерсе. Эми бул шаарда болушу мүмкүн. Мен да өз пикиримди билдирем. Бул шаарларда болушу мүмкүн. Себеби жогорку жактан директор мугалимдер кысуу калат. Анан калса биз деле шайлагандар да болуп атпайбы? Айылдыктарда жок. Айылда деле болду да бул окуя. Биз мен өзүм көзүм менен көрүп, анан биз эми мындай жөнөкөй адамдар бул жака бара албайт окшойбуз деген ойдо калды. Бирок мен да депутаттыкка кызыгып, да талапкерлигин коюп атам. Эми негизи болбойт, эми азыр деле бирок элдин ан сезими аябай эле жогорулап калды. Андай нерселерге баары бир немете бербейт го дейм. Мен бирок ушул шайлоодо үмүтүм чоң да, себеби азыр адамдар мурдагыдай болбой калды. Азыр түшүнүк башкача болуп калды ошо 2-3 жыл мурункудан. Рахмат сиздерге. Ооба, адамдардын азыр шайлоочулардын ан сезими аябай жогорулап калбадыбы? Коңшум эле баласын айттырды да, эже сиз коңшубуз болосуз го, сиз бирок биз ошо директорубузду шайлайт экенбиз депчи. Бизди эжекебиз ошентип айттырды дешти да. Урматтуу айымдар, бул туура эмес э? Урматтуу айымдар, азыр Мирлан чаттагы суроолорго жооп берип коелу. 10 мүнөт калыптыр э? Да, давайте азыр. Ал директор мени баарын эле шайлай бергиле деп айтып койду. Так, давайте, подождите, чатта суроолор көп экен, биякта. Азыр, мынакей.
Ишенимдүү адамды жакын адамдарыбыздан өзүбүздүн үй бүлөдөн койсок болобу же мисалы күйөөм дейт. Ага жооп бердик, а? ооба жооп бердиңиздер. Так, азыр агай сүйлөп жатканда бөлбөгө чакырат элем дейт. Биз бөлгөндөй болгон жокпуз. Же бөлдүк белек? Айтып алгыла ким? Айшурек эже. Кокус бөлүнүп кетсе. Вы имеете в виду участниктердин арасынан, а? Хорошо. Азыр үгүт материал Агай, мен жана сүйлөп, агай, Мирлан агай, жана сүйлөп жатканда бири же сөзүңүздү бөлүп атып эле ошого карата жаздым эле агай, кечиресиз. Хорошо. Үгүт материал басылса, то есть баласы таркатса төлөө керек деген кандай түшүнсө болот дейт. Аны айтты, жооп бердик, жана баласы боюнча эгер таркатса. Мектеп директор мугалими койсо болобу дейт. Ага да жооп бердик. Тазалык, таза суу кызматкерлери койсо болобу, мэрияга карайт, ага жооп бердик. Угулбай калды интернет. Соттолгон эмес справка керекпи дейт да. Соттолгон эмес справка. Соттолгон адамдар немете албайт, кое албайт. Ушу учурда немеси жүрүп атса, процесс жүрүп атса, соттолгон адамдар болсо. Дальше директор болсо депутаттыкка койгондор директорлук тапшырыш керекпи дейт. Убактылуу тапшырышат шайлоо учурунда. Убактылуу гана. Убактылуу гана. Чтоб административный ресурсту колдобогонго. Шайлоо үгүт учурунда. Банк тармагында иштеген инсандар көйсө болот, директорлор иштей берет, депутат болсо болот, депутат боло берет, бирок үгүт маалында убактылуу ишин токтотуп турат. Агай, бир үй бүлөдөн экөө койсо боло берет. Саламатсыздарбы? Мен кеч кирип калдым, документтер кайсы күндөн баштап тапшыра башташ керек. Аны бизде окуулар болду, кийинкилерине дагы болот. Биз азыр буга токтолсок, биздин убактыбыз кетип калат. Бүгүнкү темабыз бизге кичине башкачараак болчу. Мирлан, бир суроону жана судимость боюнча тактап коелучу. Айта бериңиз, Айнура. Справка о судимости кереги жок. Аны түндүктөн эле алып алабыз дедим. Түндүктөн азыр уже ошондой түндүк аркылуу болуп калбадыбы? Тактап алса. 31 мандат болсо канчасы аял болот дейт. 30 пайыздан кем эмес, ошону эсептеп көргүлө. 12. Бир үй бүлөдөн 2 адам болгон туура эмес дейт. Бир үй бүлөдөн кандай деп ойлойсуздар, туурабы ушул? Бир үй бүлөдөн 2 адам болгон туура эмес деп Асел айым жазыптыр да. Туура эмес да. Бир үй бүлө, бирөө эле болгон жакшы да. Менимче. Жок, мисалы бир үй бүлөдөн. Аял менен күйөөсү шайлай берсе боло берет. Эл шайлап өткөрө берсе болот. Эми чисто бул неме жагынан экен да. Өзүңөр карап көрөсүңөр, эми бул элдин ою да туура эмес деп атат. Тууган айыл башчы болсо да ал жөнүндө жооп бердик. Тууган айыл башчы конфликт интересов кайда калат дейт. Тууган айыл башчы болсо жанагы мен коллегамда мен да айтып кетпедимби, жана үгүт процессине аралаштырбагыла болду. Эгерде үгүт процессине аралаштырса, наоборот, ал нерсе кайра мындай терс жака бурулуп кетиши мүмкүн. Эгер аралаштырам десечи, мисалы да. Мугалим мамлекеттик кызматкарга кирбейт. Бул эми мугалимдер койсо боло берет. Админ ресурста мектеп директор менен шайла дегени жанагы биз сөз кылып кеттик. Эми, конечно, туура эмес. Окуучуларга там айтыртып, биздин директорду шайлагыла деген эми негизи туура эмес да. Эмнеге сөз талашып жатасыздар дейт, муну окуп эле коеюн. Анткени сөз талашкан жок болуш керек. Бу жерде баягы жакшы дискуссия болуп атты. Балким суроо берип алайлы, убакыт бүтүп атат деп ошого байланыштуу болгон чыгар. Так. Не дейт? 10 айлык ПТУну бүткөн диплом жарайбы дейт. Бул шайлоого да андай эле немеси жок. Диплом. Билим талап кылынабы дейт. Орто билим талап кылынат. Орто билим уже болду, ошол жетиштүү. Справка несудимость десем түшүнбөй калдыңыз дейт.
Аны Айнур айым жооп берди. Азыр түндүктөн эле алынып калат. Мурда түндүк жок кезде уже жок беришке туура келген. Азыр түндүктөн эле алып коет. Бала бакча жетекчилери да убактылуу тапшырса болобу дейт. Эми бул уже иштегенден кийин булар кызматкерлер убактылуу ишин ташташ керек үгүт учурунда катталгандан кийин, үгүт эмне шайлоо үгүт башталгандан кийин. Айылдык маданият үйүндө иштейм талапкерди койсо болобу дейт. Маданият үйүн иштегендер кое берсин маданият кызматкерлер. Дальше маданият кызматкери өкмөт буйрук алат демек болбойт го. Маданият кызматкери эгерде айлыкты жергиликтүү бюджеттен алса, маданияттын директору болсо, маданият үйүнүн директору болсо, ал өткөндөн кийин ал уже маданияттын үйүнүн директору болуш керек. Эми азыр маданият тармагы бул өзү жергиликтүү бюджеттен айлык албайт да. Булар если мамлекеттен алса, бул уже жергиликтүү бийликке неподотчетен да. Демек койсо боло берет. Бир үйдөн 2 кандидат туура эле дейт. Хорошо, элдин ою ар кандай да. Саламатсыздарбы, экинчи жолу талапкерликке коем, кандай документ тапшырыш керек? Ал отдельный бизде темабыз бар, ал окуулар боюнча кандай документтерди талап кылынат экенин. Бир үй бүлөдөн 2 адам шайланган туура эмес дейт. Конфликт интересов голостордо бөлүнүп кетет дейт. Болду, ушул суроолор экен. Дагы барбы суроолор? Менде бир суроо бар. Берсем болобу? Бере бериңиз. Саламатсыңарбы? Мен өзү экинчи жолу депутаттыкка талапкерликке коюп атам. Анан мен өзүбүздүн айыл өкмөтүндө эмес, шаарда жогорку окуу жайында иштеймин. Убактылуу жумушту токтотуу деген мага болобу, болбойт? Биз шаарда иштейбиз, туурабы? Мен айыл өкмөтүндө эмес, шаардыга карайм, шаарда иштейм жогорку окуу жайында. Өзүңүздүн пропискаңыз айыл өкмөтүбүздө, ооба, ооба. Катышсаңыз болот, шайлоого катышсаңыз болот. Эгерде бул шайлоо өнөктүгүнө катышыш үчүн сизге эмгек иш аракет кылышыңыз керек да. Ооба, ошол жумушуңузду токтотуп турсаңыз болот. Убактылуу. Да, убактылуу токтотуп турсаңыз болот. Рахмат. Бул планда азыр анда эгерде суроо жок болсо, жайдан жыйынтыктоп өтө берсек, бул иш аракеттер планы сиздерге салабыз, Айнур айым, туурабы? Ооба, Айгерим жөнөтөт азыр. Айгерим жөнөтөт, азыр биз буларны сиздерге салабыз, Айгерим жөнөтүп коет. Бир суроо берсек болобу? Үй тапшырма болот да. Группага кантип кошулсак болот? Сиз кайсы айыл өкмөттөнсүз? Кайсы район? Ноокат району. Ноокат району. Ноокат районунун группалары бар, азыр сизге ссылкасын жөнөтүп кое алабыз. Мага WhatsApp'тан жазып койсоңуз. Мен чатка номеримди калтырып койдум. Эгер биздин группаларда жок болсоңуздар, сұраныч, мага WhatsApp'тан жазып коюңуздар. Группанын менин номеримди чатка жазып койдум. Сиздерди группаларга кошуп. Саламатсыздарбы? Улкан эже, саламатсызбы? Угуп атабыз. Менин айтайын дегеним, 52-токтомдун негизинде бардык маданият кызматкерлеринин жумушка кабыл алуу буйруктары, жумуштан бошотуу буйруктары түздөн түз айыл өкмөткө өткөн. Булардын зарплаталары дагы түздөн түз айыл өкмөткө өткөн. Азыр маалымат кичине туура эмес болуп калды го дейм да, маданият кызматкерлери талапкер боло алат. Талапкер боло алат, бирок депутат болгон тагдырда бул ишин тапшырышына туура келет го. Толук маалымат болсо анча-мынча адамдар убара болбой бир чечимге келмек да. Маданият кызматкерлери мурда булар министерстводон аяктан буйруктары, приказдары болчу. После АТР 52-й токтом менен булар прямой өкмөттүн көз каранды адамдар болуп калды азырчы. Демек, жана жергиликтүү бюджеттен айлык алып атса, бул уже депутат боло албайт деген айтып атасыз, туурабы? Эми депутат боло алат, бирок жумушун тапшырууга туура келет. Да, то есть депутат боло алат, анткени жергиликтүү бюджеттен айлык алат, бул маданият үйүнүн айлык алгандан бул ишин тапшырыш керек деген сөз. Бул эми бардык башка жанагы административный жумуштар катарында.
Ошон үчүн жана мен айткан ошодай мурда булар баягы тиги мамлекеттик немеден бюджеттен айлык алчу, азыр жергиликтүү бюджетке өткөрүп атканына байланыштуу булар уже подотчетный болуп калышат да, ошон үчүн булар ишин тапшырыш керек. Ошондой сыяктуу болуп калат, туурабы? ооба, туура эле айтылып атат. Вот. Жергиликтүү бюджеттен айлык алып аткандан кийин уже булар бир тарапты тандаш керек да. Же депутат болуш керек, же маданият үйүндө кызматкер болуш керек да. Документтер ошондо 28-сентябрдан тапшырылабы? 20-сентябрдан баштап үгүт иштери башталат. Документтер кайсы убактан? Жок, сентябрдан башталбайт, Документтерди тапшырганчы келип койсоңуз, мына могу. То есть октябрь деген. Октябрь 28 койсоңуз, жана документтер тапшыруу деген жерге, ошол жердин жана чогуу иштеп чыкпадыбы сиздерге биргеликте. Так, азыр. Азыр документтерди тапшыруу десеңиз, мына. Шайлоо мына 13-чү. Жок, көйдөрү чыгат окшойт, дагы. Мына. 17-октябрдан саат 6-га. Талапкер же ыйгарым укуктуу өкүл Жешел аймактык шайлоо комиссиясына төмөнкүлөрдү тапшырат деп едик. Мына шайлоо күнүнө чейин 20 календарлык күн калгандан кечиктирбестен, 28 октябрга чейин. Бирок алга чейин күтүп отура бербеңиздер, урматтуу айымдар. Рахмат. Мына көрдүңүздөрбү, как раз таки 28 октябрга чейин деп атат. А 28 октябрдан кийин уже үгүт иштери башталып калат да. Рахмат. Бул жерде как раз 28 октябрга чейин уже үгүт иштери бар айылдык кеңештерге. 18 октябрь шаардык кеңештерге. Урматтуу айымдар, биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып калыптыр. Биз сиздердин группаларыңыздарга, ар бир группага күнүнө ушул болуп аткан онлайн жолугушуулардын запистерин жөнөтүп атабыз, шилтемелерин. Андан тышкары биз баарыңыздарга кийинки жолугушуулардын темасын салып атабыз. Көрсөтүлгөн презентацияларды, шаблондорду, жада калса ушул календардык планды дагы кечээ талкуу кылганбыз. Аны дагы группаларга бөлүштүк. Ошондуктан сураныч, ушул документтерди сиздер өзүңүздөр дагы ачып, карап, кичине мындай маани бөлүп, убакыт бөлүп карап койсоңуздар. Себеби дегенде күнүгө эле бир вопрос кечке кайталанып берилип атат да. Эми эрте киргендер бар, кеч киргендер бар, түшүнүп атабыз, бирок ошентсе дагы сураныч так мындай билиш үчүн, убактыңыздарды туура бөлүштүрүш үчүн сөзсүз ошол документтерге дагы көңүл буруп коюңуздар. Группаларга кайрадан биз жөнөтүп, улам жазып маалымат берип атабыз. Эгер группага кошулбай калгандар бар болсо, сураныч, мен чатка өзүмдүн телефон номеримди калтырып койдум. 0707 20 99 74 номерине жазсаңыздар, андан сиздер сөзсүз кайсы райондон экениңиздерди жазып коюңуздар. Сиздерди дагы группага кошобуз. Анан биздин ушул онлайн жолугушууларыбыздан калбай, ошол жактагы жанагы документтерден дагы маалымат жетпей калды деген болбосун. Сиздерге бөлүшүп турганга биз дайыма даярбыз. Анда бүгүнкү жолугушуубузду биз жыйынтыктайлы. Тренерлерибизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер чыдап, 58 адам. Сиз номериңизди бир жолу айтып коесузбу, кечиресиз, мен сразу жазып алайын. 0707 20 99 74. Рахмат, жазып алдым. Биздин тренерлерге ыраазычылык билдирели. Бул жакта эжекелер дагы чыдап, оңго чейин отуруп, угуп, активдүү катышып бергениңиздерге, сиздерге дагы ыраазычылык. Анда кийинки жумада кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Жакшы эс алыңыздар, бейпил түн. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат баарыңыздарга. Тынч болуңуздар. Рахмат. Баарыбызга ийгилик. Ийгилик баарыңыздарга, ийгилик каалайбыз. Рахмат.